түрдүү профилдүү инсансың. Силер өзүңөр жоготуп койгонсуңар, эсиңер Жокпуз, биз өлүп калганбыз уже. Адреналин сезими үчүн эле кичинекей турдап көрөткөн эле да. Эртеден кечке анан тачка турчубуз. Азыркы учурда кандай план кылып жатасың? Негедир мени сабаганга балдар көп болчу. Сен үй бүлөң боюнча маек кылып кетсек эгер. Мен ушул балдарды карайлаган жокмун. Ассаламу алейкум достор. Эфирде Мирзматов влог. Жаңы чыгарылыш. Бул чыгарылышыбызды ошондой эле подкаст форматында улантып жатабыз. Буюрса конокто абдан уникалдуу өзгөчө бир инсан. Бул инсанды баарыбыз тааныйбыз. Тааныбагандар болсо мындан да жакшы кызыктуу бир чыгарылыш көрүп кетесиздер. Эмне дегенде абдан сонун чыгармачыл, уникалдуу алып баруучу дагы болот, режиссер дагы болот, сценарист дагы болот, режиссер монтажа дагы болуп кетет. Абдан үй бүлөгө өзгөчө бир көңүл бурган инсан Актан Рыскелдиев. Актан кош келдиң. Рахмат. Жөн отуруп бир нерсе кылтасың сен азырчы. Жок, силер башта дегендерди мен билбей калыптырмын да. Башта десең жанагы эме бар го. Эки еноттун видеосун көрдүңөр беле? Жанагы бардагы ачып ийсет, катып калышат го. Ошол сыяктуу болду да. Силерге белек менен келдим мен. Дароо эле. О, рахмат. Момундай сонун вот. Общий пландан чарып өткөнбүз. Lights Creative. Бул эми жерге төшөп аласыңарбы же отурган жериңерге айтор ушундай сонун нерсе өзүбүздүн инилер сонун жаңы баштап атыптыр ушундай жумушту. Анан силерге белек катары беришкен. Вот, мен аркылуу. Мен пошточумун. Компаниянын аты ким? Анда айтып коелу ушундай. Компания. Бир англисче ат болчу. Эсте жок. Актанга кайрылсаңыздар, билет кайсы жактан? Буйрса. Рахмат. Нарын, апам нарындан өзү. Атам болсо көлдөн да. Ошондуктан жанагы элемне дейтте бир мындай болчу. Ванчопа деген образ бар болчу, билесиңерби? Анан бир жолу съемкага келсем, ошо Ванчопаны тартмак эмес. Анан ар бир балага тамаша даярдап коюштур да. Ар бир балага тамаша даярдап коюштур. Мисалы үчүн суюк, анан ал жакта суюк бар болчу, копченый бар болчу. Анан менде мага тамаша жок экен. Анан ошол жерден ойлондум дагы, так, давай деп туруп анан мондай болуп кетти. Тамаша чыгып кетти да. Мен нарындан болом. Апам нарындык, бирок Караколдо чоңойгон. Караколдо окуган да. Атам көлдүк, бирок нарында иштеген деген сыяктуу. Ошондо сен не рыба не мясо турбайсыңбы деген тамаша чыгып кетип, анан ошол элемди ошол баягы чыгарылыштын эң баягы өзөктүү жери ошол жер болгон да. Не рыба не мясо деп каткырат да Ванчопа. Каяктансың сен? Апам нарындык, бирок көлдө чоңойгон. Атам көлдүк, бирок нарында чоңойгон. Не рыба, не мясо экенсиң, Кийин баягы соц тармактарга тарап кетти дагы, анан элдин баары кайра ошол тамашамды мага айтып, мени шылдынап качты да. Менден сурашат да, Актан экес каяктансыз десем, мен көлдүкмүн, бирок нарында чоңойдум. Не рыба, не мясо турбайсыңар депчи. Болбосо өзүмдүн тамашам өзүмө келип тиеп атат да кайрачы. Ошого биз нарындык катары, мен нарындык катары билип азыр айтып алдым да, негизи көлдөн. Көлдөн. Ак суу, пионер. Негизи өзүңө эле угулган үчүн кийин оңдоп кете берсек болот. Мен көрүүчүлөрдү сен тааныбаган адам жокко деп ойлойм да. Эми жок десе бир жерден көргөн да. Болбоду деген бир отрывоктардан, рилстерден, же болбосо ошол эле тамашоо кезинден бери көрүп калгандар болсо керек. Бирок эгер ошондой ыктымал абдан аз, ошондой адам бар болсо деле, көрбөгөн адам бар болсо деле, өзүңдү кыскача түрдө бир таанып кетесиңби? Кандай адам катары өзүңдү көрөсүң? Мен эл адамы деп коюшат эми, албетте баягы. Элдин алдына көп чыгып калган үчүн, тойлордо кызмат кылган үчүн, өзүнүн Instagram баракчам аркылуу ар кандай видеолор тарткан үчүн эл адамы. Анан тааныбай калган адам мени көчөдөн жолуктуруп калса деле, мисалы үчүн бир жерден көргөн болот да. Сен Саматсың дейт. Самат Эркинбековго салыштырып, сен ак өргөдөнсүң дейт. Мына ак өргөнүн балдары, мисалы үчүн Эмили, Сенали, Самат, Эрмектер ак өргө Сити деген бренд ушунчалык элге сиңирип салышкан. Тамашадан чыккан балдардын баардыгы ак өргөдөн чыккан сыяктуу болуп көрүнө берет да. Ошон үчүн сен ак өргөдөнсүң да депчи. Мен да ак өргөдөн болом деп кете беришет да. Мен ичимен Эмилдердин баягы эмеси кетип атат депчи. Брендинг катуу иштеп атат деп. Анан эми биринчи кезекте баягы адамдар менен таанышканда мен кандайсыңар, жакшысыңар? Мен бир жерден көргөн эмес белеңер, деп мындай өзүмдү бирөөгө тааныштырып көрбөптүрмүн буга чейин. Мына мен момун да депчи. Жандалар тааныштырып коет көбүнчө. Бул деген тиги да. Бул деген жанагы
деп калышат да. Болгону ушундай, эми билбейм. Мен негизи өзүмдү актер катары эмес, алып баруучу катары эмес, ырчы катары эмес, өзүмдү мына режиссер катары көрчүмүн. Режиссер болом депчи. Өмүрүмдө алып баруучу болуп калам же болбосо өмүрүмдө актер болуп калам деп таптакыр ойломоптурмун. Болбосо актерлук чеберчиликтен көп эле сабак алгам. Ошол эле жанагы сахна кеби, сахна кыймылы деген сыяктуу сабактар толтура. Бирок мындай актер болуп киного тартылып кетем деген ойго такыр келбептир. Болгону тамашоо учурунда ошондой бум болуп кеткен үчүн тартылгым келет экен. Өзүмдүн эле баягы кесиптештерим тартылып Топлюсфа, анан Султан Сулейман, Пентхаус болуп дүңгүрөп ачса, ошолордо болгум келет экен да. Ошентип жүрүп Элемнедейтке кирип калдык да, анан Элемнедейттен башталып кетти биздин баягы экранда болгон жашообуздун башталышы. Ошол менен эле келди акырындан. Андан кийин кошунан тандабайт башталып кетти, сериалдар, кинолор арт-артынан. Айтор мунун баарына 1-1 студио себепкер. Ошондон 1-1 студионун баласымын деп мен бардык жерлерде айтып келем. Ал жактан формально чыгып кетсем дагы. Бирок ошол 1-1 студио мен үчүн дагы бир чоң трамплин, чоң мектеп болду. Тамашоо андан да чоңураак трамплин, андан да чоңураак мектеп болду. Өзөгүм болсо азыркы искусство жана маданият университети, ал учурда институт болчу, мен ошол жерде бүткөм. Ошол эмне изучу болуп атат? Турба жарылган окшойт. Срочно акча тауып ремонт жасасак болбойт го дейт. Техниканын баары өлөт. Биз подкасттарды таасың кийинчерээк чечпейлиби? Неге анан Нурлан байке, Адилхан, банк компаньондон 5 мүнөттүн ичинде онлайн кредит алсаңыз болот. Кепилдиксиз жана күрөсүз. Ушундайга кандай карайсыз? Сон мүмкүнчүлүк биздин аудиторияга да кызыктуу болсо керек. Буну колдонуп кетсе болот. Анда толук маалыматты описанияга калтырабы? Кызыккандар кирип байкаса болот. Макул. Анда подкаст улантып берели. Актан, сен айтып кеткен ошол организациялар, мындайча айтканда, ошол эле тамашоо, ошол эле 1-1 студия, булар өзгөчө бир легендарлуу, кандай десем, уюштуруулар деп эсептейм. 1-1 жөнүндө биз негизчилердин бирөөсү Данияр Болотбеков менен эле ушул жума бир подкаст тартабыз орус тилинде. Ал биздин башка каналыбызда чыгат. Мен ал студияны феноменалдык, легендардуу студия катары кабыл алам. Эмне дегенде, бул биринчи студия Кыргызстандагы креативдик конвейерге курутуп бир системага киргизген студиялардын эң биринчиси го деп ойлойм да. Ага чейин андай студиялар жок эле. Телешоулор кылып туруп, 1 жыл бою контент менен эле алектенип туруп, ошол менен акча табып, баарына жеткизип туруп, ушинтип өнүктүрүп кеткен студиялар жок болчу го деп ойлойм да. Туура. Эми 1-1 студия флагман да азыр. Мындан 5 жыл мурун башташ, 5 жыл болуп калдыбы? 6 жыл бул. Көп эле болуп калды. Багы Кыргызстанда как будто бир эле студия иштеп аткандай болуп калган да бир учурдачы. Жарайт Сити, Элемнедейт, Эрке Сары, Кошунан тандабайт, толтура долбоорлордун аркасынан долбоорлор. 1-1 студиянын бир эмеси бар. Кандай десем, сыры деп коеюнчу. Булар жанагы жаңы эле ошол индустрияга жаңы эле баш баккан жаштарды күч катары колдонгону мага жагат да. Аларды алып келип туруп, мына 1-1 студия, биз бир үй билебиз деп эле бир 60, 70, 80 кишини иштетип коюшат. Мен ошого таң кала берем да. Бирок мындай ичара биз үй билебиз деген бири-бирине болгон мамилелер аябай жакшы да. Мисалы үчүн 4 продюсер бүт баарына бирдей карайт дегендей. Ошентип эле баягы жаш ошол индустрияга бутун алып аткан балдардын баардыгын күчүн колдонуп, сонун нерселер жарата беришет да. Ушул жагы дагы феномен негизи. Феноменаль нерсе. Ошого таң калыш керек, ошого баа бериш керек негизи. Анан кыйын учурда, биздин Кыргызстанда акча жок учурда, мисалы үчүн ошол эле Казакстанда мисалы үчүн биз бир кинону $30,000 тартсак, казактар ошондой эле кинону бир $300,000 тартат да. Акча жок жерден булар контент чыгарган үчүн да баалаш керек да булардычы. Акча жок, кыйналып аткан учурда дагы, бардык компаниялар пандемия учурунда дагы, бизде акча жок деп аткан учурда дагы булар контентти токтоткон жок да. Ошого маани берип, кол чаап, буларга керек болсо, жана 4 продюсерге ар бирине мамлекеттик сыйлыктардан берсе дагы ашыкча болбосун. Ошол эле 1-1 студиянын аркасынан канчалаган таланттар чыкты, канчалаган студиялар чыкты. Тамашоонду эле мактап коюшат го. Эрмек Нурбаев, Азаматсың, сен аркаңан толтура балдар чыкты. Ушулар сага ыраазы болуш керек. Сен көп жаштарга жол ачтың деп Эрмек Нурбаевди макташат го. Ошол сыяктуу эле 1-1 студионду мактап коюш керек. Анткени Жарайт Ситиден канча балдар чыкты. Болбосо ага чейин алар орус КВНде эч ким тааныбаган балдар болчу.
Бизде эле тамашоодо бирин экин позитив командасы катары же ак кеме командасы катары бизди тааныса, бир 20 киши тааныса, 21 студиядан кийин элемдейт аркылуу бизди 20 эмес 100 киши таанып калып атты да. Демек, алар студиядагы биздин баягы популярдуу болушубузга чоң эле салымын кошту. Андан кийин мисалы үчүн азыр тетиги Замбетинин балдары канчалык жылдыз экенин мен өткөндө Казакстанга барып билдим. Замбетида тартылган Самет деген бала биздин командада ойнойт да футбол. Элдин баары ошол Самет менен сүрөккө чыгыптыр да. Мен бер жакка туруп алып, деп коёттум да. Болбосо мен да миллионникмин деп. Анан ошол сыяктуу эле Замбет, мына Чёрный двор, Коштон тандабайт. Мисалы үчүн Назира Айтбекова убагында Кытайдан катуу чыгып хит барат. Андан кийин Алам сырлары болуп бир сыйра хейт алып, бир сыйра өчүп, турмушунда дагы ар кандай окуялар болуп кеткенден кийин кичине өчө баштаганда студияга келип элемне дейт, анан Коштон тандабайт менен кайра жылдыз жанып кетти да. Ошондуктан бул баягы бул дагы бир таланттарды чыгарган бир чоң мектеп, завод экен да, жаңы өнөрлөр чыгарган. Сен жолуң өзгөчө кызыктуу экен да. Абдан түрдүү профилдүү инсансың. Мен азыр ол Өмүр Байнын бир окуп таныш болуп чыкканга чейин канча түрдүү нерселерде катышып чыкканын көрдүм. Жада калса ак Илбирс сыйлыгынын лауреаты экенсиң. Эсмин да. Ошондой эле сенин бир тууган байкең бул дүйнөлүк А классындагы кинофестивалдардын лауреаты. Бакыт Мукул, Бакыт байке менен бирге Дастан Жапар уулу. Ал бир тууган байкең. Бир тууган байкем. Экөөбүз окшош эмеспиз. Ошон үчүн элдин баары таң калышат да. Дастан Жапар уулу атама окшош, а мен өзүм апама окшошмун. Ошон үчүн элдин баары бизди бир тууган экөөбүздү билгенде кадимкидей деген сыяктуу эле эмоция болот да. Как депчи мисалы үчүн анан бул эми Дастан Жапар уулу болсо, мен Актан Жапарович болгонуман билип койсо болот. Негизи мен эле Жапар уулу болчумун. Анан Рыскелди деген чоң атам баягы согушта курман болгон, анан ошол Рыскелдиев Жапаров атам болгондуктан ошо Рыскелдиев чоң атабыздын атын мен алып чыгайын деп анан Рыскелдиев болуп алгам да. А болбосо Дастан байкем экөөбүз аны байке дебейм менчи. Ушул күнгө чейин апам дагы бир туугандар дагы байке дебейсиң дешет. Эми байке дей албайм да, анткени экөөбүз баягы эгиздер сыяктуу ынак чоңойгонбуз. Экөөбүздүн айырмабыз бир жаш болгондуктан достордой элебиз. Бала бакчага бирге барганбыз. Апамдар бизди баягы окшош кийинтип койчу дегендей. Анан ал 6 жаштан сабакка барды. Мектепке беришти. Мектепке 6 жаштан. Билбейм, ал учурда 6 жаштан эле бере берчүкен да. Болбосо 7 жаштан негизи. 6 жаштан сабакка бара баштады дагы, анан ошол эле жылы мен бала бакчага бардым. Бир эле күн. Мындай да, жайында 3 ай бар да. 3 ай бою чогуу болдук, ага чейин экөөбүз бала бакчага чогуу барчубуз. Анан сентябрда ал мектепке кетти дагы. А мен бала бакчага кеттим. Көрсө мен атамдар, апамдар моралдык түрдө мени даярдабай коюштур да. Бу Дастан байке мектепке барат, сен бала бакчага барасың. Деп мындай экөөбүздү бөлүп атышат да. Моралдык түрдөн даярдабай койгон үчүн мен бала бакчага биринчи күн барып туруп, ал жактан балдар менен ызычуу болуп, кырылып, өзүмдүн характеримди көрсөтүп, анан экинчи күнү барбай койгом. Барбайм мен. Дастан жок, таптакыр эле болбойт экен, кызыксыз экен деп барбай койгом. А Дастан ошентип сабакка бара баштады. Сабакка бара баштаган күнү мен кызыга баштадым. Так, окуу, мектеп, бул эмне болду экен? Күнүгө сабактан келет. Күнүгө сабактан келери менен эле мен ал сумкасын алып ыргытканда, мен сумкасын ала калып эле аны чечинтпей туруп, беркелеп туруп, ар бир китептерин алып чыгып туруп, давай көрсөт, бүгүн эмне кылдыңар? Бүгүн эмнени өттүңөр деп. Анан ал айтып берчү, муну кылдык. А мен 4 жашымда эле, мисалы үчүн, атам азыркыга чейин гезитти аябай жакшы көрүп окуйт. Азыркыга чейин чөнтөгүндө жанында ар дайым ар кандай орусча, кыргызча гезиттер болот да. Гезит дегенде бас конверт эмес, гезит кадимкидей эле. Анан атам менен баягы атам эмне кылса, мына ушул нерседе аябай маанилүү да. Балдар ата энеси кылган нерсени кылат экен деген нерсеге таянса болот. Себеби азыр балдар ата энесин караса, ата энеси телефон чукулап атса, алар да телефон чукулагысы келет да. А мен тескерисинче атам гезит окуп атканын көрүп, барып мен дагы талашып гезит окучу экенмин да. Мен дагы түшүнбөсөм деле. Анан шатырата окучу экенмин. Окуганды кайдан үйрөнүп алгамды деле билбейм. Гезитти кадимкидей шатырата окучу экенмин. Анан 4 жашымда чөп чапканга тиги эмеге барып калганбыз, пионерге, көлгөчү, ысык көлгө.
чоң атамдын алдындагы ат менен учкашып кетип баратып анан айылдарды аралап өтүп баратканда ар бир жанагы такталарды, табличкаларды окуп кете бердим да. Баланча айылы, Баланчаев көчөсү. 4 жашыңда. 4 жашында үй сатылат, тери алабыз деген бар, окуп кете бердим. Чоң атам мындай шок абалында бул эмне болуп атат деп шок абалында мага эчтеке деп суроо бербей ошонун баарын угуп келе бериптир да. Анан үйгө келип туруп анан элдин баарына жар салып туруп, мен балаңар кийин экен депчи, могу балаңар окуп атат деген. Болбосо 4 жаш жаңы эле тил чыгып келаткан бала. Анан Бишкекте мисалы үчүн 9-10, 11 класста мен таптакыр окуган жокмун. Себеби менин тайжемдин жолдошу жездебиз каза болуп калган 2002-жылы. Күтүүсүз жерден каза болуп калгандыктан биз өзүбүздүн үй-бүлөбүз менен апам, мен, байкем, карындашым болуп Бишкекке көчүп келгенге аргасы болгонбуз да, тайжеме жардам бериш үчүн. Анткени тайжем Кытайга, Россияга каттап товарларды алып келип сатчу да. Тайжемди мен бөлө бердим де, 2 баланы караганга киши жок болуп, анан баскыла биз менен чогуу жашаалга деп анан Бишкекке келгенбиз. Бишкек десе, о, Нью-Йорк деп билчимин да, мисалы үчүнчү. Бишкек десе, о, Нью-Йорк болчубуз да. Анан Бишкек десе эле мен баягы жакшы жашоо, Малина жашоону билчүмүн. 2002 биз жайында келдик дагы. Ошондо анан Бишкектин баягы чыныгы кандай десем, жестокая реальность башталды бизге. Анткени тайжем дароо эле кеткен, Кытайга беле, же Россияга беле айтор товарларын алып келиш үчүн кеткен. Апам жалгыз 5 бала менен калган, кичинекей балдарыбыз баарыбыз чогуу. Дастан 14-15 болсо, мен 14төмүн, андан кийинкилер кичинекей болчу да. 3-2, 1 класс. Ошентип калдык дагы, анан биз эртең менен баарыбыз чогулуп алып, кичинекейлер үйдө калчу дагы. Мен, Дастан, Данияр деген бөлөм, анан апам болуп алып таң атпай базарга кетчүбүз. Базардан бардык жумушту кылдык. Эң башында пирожки сатчубуз. Анан пирожки сатканда дагы баягы уяласың да биринчи. Нарындан биринчи келип атсаң, 1-2 күн жөн эле кыдырып жүрөрчүмүн. Пирожкини көтөрүп эле, жөн эле эчтеке деп эле. Өтсө өт, өтпөсө жок. Күнүнө баарыбыз биригип 40 сомдон тапчубуз. 40 сом, 30 сомдон тапчубуз. Анан бир күнү баягы рожки алсак, бир күнү күрүч, бир күнү сахар алып, ушинтип баягы күн көрчүбүз да. Ал эми базардан баштап 2-чи гэске чейин Баланча километр. Азыр санай албайм. 1 топ километр. Күнүгө эртең менен ошол жактан жөө келчүбүз дагы, кайра кечинде жөө кетчүбүз мисалы үчүнчү. Ошол жолдун ар бир ити каяктан өрөт, ар бир машинанын парковкасы каякта, ар бир чымчык каяктан салат, анын баарын билип алганбыз мисалы үчүн. Анан бизге деген пирожки сатып атканда күнүнө 1 пирожки, анан бир эле мынчалык чай берчү да. Күнүнө бир эле жолу. Эртең менен ачка келесиңби, кечинде ачка кетесиңби, ал иши да жок болчу. Анан мен амал ошол деген пирожки саткан немелерчи. Пирожки саткан биз реализаторбуз да. Анан мындай кылчумун, мисалы үчүн, могу 1 пирожкини алчумун, акырын тилер ар жакта карап тургандачы. Бул мисалы үчүн поднос болсо, 1 пирожкини мындай койчумун дагы. Акырын үстүнөн мындайдан үстүнөн тизип туруп, бирөөнү алдына катып койчумун. Тилер көрбөй калгычакты. Анткени 1 пирожки жетпейт экен да, ач калсың. Акырын алдына катып койчумун дагы, ал муну саначу, 1 2 3 4 5 6 7 8 20 пирожки алдың, 20-ны алдың, всё, хорошо. 2 сомдон сатчубуз. 20-ны алдың, всё, давай деп кетирчү да. 21. 21 да алдында бирөө бар да. Аны алып барып туруп, анын үстүндө лото бар болчу, лото. 45, 35 деген лоточу. Барып алып, анан алдынан тик пирожкини алып чыгып, ошол жактан курсак тойзуп алып, анан кетип, уурулук негизи. Бирок аргасыз. Ал учурда аябай кыйын болгондуктан биз түнү менен темир урдачубуз, алюминий урдачубуз, ар кандай заборлордон. Анын баарын азыр мисалы үчүн сыймыктан мен айта албайм. Анын баары албетте баягы өкүнүчтүү нерсе, бирок аргасыз болчубуз да, анткени акча жок болчу таптакыр эле. Апам соода кылчу, а биз тачка түртө баштадык. Анан ал учурда тайкем дагы келип калды дагы, анан тайкем, ошо апамдын байкеси, тайкем дагы бизге баягы караан болуп, анан бизге кичине кызык боло баштады. Эртеден кечке анан тачка түртчүбүз. Тачка 20 сомдон чыгарчубуз, клиенттерди 50 сомдон. Ашып кетсе ошондой болчу. Эми базар өзү баягы джунгли да. Ал жакта закон джунгли да. Или ты, или тебя дегендейчи. Күнүгө мушташ, күнүгө кырылыш, күнүгө клиент талашмай, күнүгө ызычуу. Ошондой күндөр менен чоңойдук. Ошон үчүн анан 9-10, 11 класста таптакыр окуган жокмун. Анткени эртең менен эптеп сабакка барасың. Сабакка барганда ал жакта жалаң орустар, мисалы үчүн мен үчүн байлар. Ар бирөөнүндө, кээ бирөөнүндө баягы мобильный телефон бар болчу ушу. Биз аны билбейбиз эмне экенин. Байлардын арасы, сен нарындан келсең,
кичинекей болсоң, өзүң боюң кичинекей болсо, эки бетиң кызарып турса, орусчаны эптеп тантырап сүйлөп атсаң, алар сени киши катары деле көрчү эмес да. Болгону кээ бир кыздар эле баягы солидарность кылып, кыздар эле жардам бергенге аракет кылчу сабактарда. А так балдар мисалы үчүн өзлөрүнчө эле кетип калчу. Сабактан кийин өзлөрүнүн компаниясына бир жака кетип калат. Мени кошпойчу мисалы үчүн. Анан ошентип мага сабак таптакыр мындай кандай десем мотивация болгон жок. Сабак окуганга. Андан көрө мен базарга барып иштегеним жакшы деп. Жада калса мектеп өзү мотивация болуп атты. Таптакыр. Мугалимдер да ошол эле болчу. Азыркыга чейин эстейм, аттар айтпай эле коеюн. Кыргыз мугалимдер бар болчу. Мени мындай аяп карап, түшүнүп бааны көтөрмөлөп койгон. Орустар какаганга муштаган кылып, экини экидей эле коюп, үчтү эле коюп, мени көм салышкан да баягы. Нарындан келди, баягы жаңы бала деп көтөрмөлөгөнүн ордуначы. Бирок эми албетте баягы жаман балдарга кошулуп биз ошол учурда ичкен жокпуз, чеккен жокпуз. Бул дагы ата энебиздин тарбиясы. Ичкен жокпуз, теккен жокпуз. Наркотикалык зат, анан клей, плей деген сыяктуу нерсенин баарын да ошол жака кеткен жокпуз да, эң башкысы. Ошол нерсеге баягы ата энебиз үчүн мен ыраазы болуп кетем. Анткени анын баары ак кара экенин мен нарында жүргөндө эле билчүмүн да. Нарында жүргөндө эле тамекинин дагы, насвайдын дагы, арактын дагы канчалык түрдө адамга зыян болуп атканын өз көзүм менен көрүп, эми мисалдар көп болгон да. Кошунан мас бир күнү тиги мас, бир күнү бир тууганың мас. Тамеки менен насвайды мисалы үчүн ошол учурда нарында жүргөндө улуу байкелер нарусун жегин алып барып, мону чегип көрсөң деп анан тамекини бергенде биринчи жолу чегип какап өлүп каласыз дагы дагы бул меники эмес дегем. Насвайды дагы биринчи жолу оозума салып туруп, аны жутуп алып, отравление болуп, ошондон кийин бул мен жарабайт дегем. Ичкилик, арактуу болсо мен жашоодон эле көргөм да. Эстесем бирок ошол күндөр бактылуу күндөр экен. Азыр мисалы үчүн мен эметем, кандай десем, кейим ошол күндөргөчү ошондой аябай оор жашоо болгон. Элементарно бананды алып келип туруп, бир кичинекей бананды 8 кишиге бөлүп туруп жечүбүз да. Бөлүп жеп, банан ушундай болот экен депчи. Тортторду болсо, мисалы үчүн майрамдар аябай сапаты начар тортту бир 20 сомго алчубуз дагы, анан ошо тортты жеп, анан кийин Куликовский деген сыяктуу баягы чыныгы тортторду жегенде ошондо түшүндүм да. Биз ошондо жөн эле нан жечүп экенбиз депчи. Анан ошол учурларды эстесем ушунчалык сагынам, анткени өзүнүн мындай эмеси бар болчу да, биз аябай бактылуу болчубуз. Жакыр жашасак дагы, үйдө нан жок болсо дагы, күнүгө бир эле тамак болсо дагы, күнүгө рожки болсо дагы. Канчалык ошол учурлар кыйын болсо дагы абдан бактылуулук учур экен да. Анткени ал учурда смартфон жок да. Ал учурда эми телевизор бар, бирок эми каналдар ал учурда деле бир ашып кетсе бир ондой эле канал бар болчу. Телевизорго деле маани берчү эмеспиз да. Болгону биз мисалы үчүн бөлөлөрүмдүн, карындашымдын сабактарын карап, чогуу ойноп, айтор бактылуу болчу экенбиз да. Мисалы үчүн азыр биз майрамдарда гана жолугабыз, туулган күндөрдө жолугабыз, бөлөмдөр менен, карындашым, дастан менен деле мен кес-кестере жолугам, жумуш учурунда элечи. Ал учурда күнүгө бирге болчубуз. Анан мисалы үчүн карындашым идиштер жууса, бөлөм картошка ачса, дагы бир бөлөм пияз арчса, дастан корону шыпырса, мен тамак жасап, бүт баары ушундай эри шаркак бири-бирибизге жардам берип, ушунчалык ынтымактуу, ушунчалык аябай сонун болчубуз да. Ошондой эле баягы базар жүргөндө баягы чакыштарды, пирожкини, анан баягы картошка, помидорлорду урдап койчук деп айттым го кичинекейинде. Көрсө, биз ушул теманы абдан көп изилдегенбиз. Сен айтмакчы клиптомания деп айтылат. Кичинекей балдардын анык азыр цифраны эстей албай атам, 50%-га жакыны ошондой андан деле көп болушу мүмкүн. Балким көбүрөөк жаш балдар уурдап көргөн кичинекейинде. Силердин кейсиңерде, силердин учуруңарда бул балким жокчулуктан керек болчу, ушундай үйлгө барып туруп бир нерсе жеш керек болчу, бирок көбүнчөсү ошол эле адреналин сезими үчүн эле кичинекейсин уурдап көрөт экен эле да. Мисалы мен өзүмдөн деле билем, мен ошол тайнемдин магазинчиси бар болчу, ошол жерден кирип алып биз байкем экөөбүз чакыштарды уруп алып кийин чайнайт элек. Бул өзгөчө бир адреналин сезимдер окшойт. Мен Анатай деген экинчи ортончу уулум бир жолу мага бир жакта Сарчелек деген дүкөн бар да. Актан байке балаңыз келип кетти, 2000 сомго соода кылып кетти дейт. 2000 сомго соода кылып кетти. Биздин үйдөн 4000 сом жогоп кеткен да. Келинчеги менден көрүп, мен андан көрүп, ошойдон эсеби чыкпай калган. Көрсө, ошо Анатай деген балам алып 2000 сомду досуна берип, 2000 сомду өзү алып, анан кородо майрам кылыптыр да, мисалы үчүн. Эми бул баягы эмеден эмес, муктаждыктан эмес, просто жана сезимдер үчүн. Адреналин жөн элечи баягы. Эми биз деле алып беребиз анын баарын.
бирок өзлөрү алып өзлөрүнүн чоң киши сезип баягы соода кылган ошол да. Ушул маектин ушул сүйлөшүп кеткендердин негизинде бир сигнал деле алып кетсек болот экен, өзгөчө бир түшүнүк. Эгер балдарыбыз кээде урдап койсо, бул абдан эле бул жаман инсан болуп чыгат. Буну жок жерден кандай кылсак punishment, наказание кылыш керек, катуу бир чаралар көрүш керек деген нерсе эмес. Бул абдан көп жерлерде болуп келген нерсе, кичинекейибизде баарыбызда эле болгон нерсе. Ал үчүн эң катуу деген кол көтөрүү кылбаш керек. Сүйлөшүп ушу профилактик маектешүү. Балдарыма айттым, балам дедим, мына көрдүң, мен түнү күнү жумуштамын. Ошол акчаны табыш үчүн жүрөм. Бул акчаны табуу аябай оор. Эгерде силерге бир нерсе керек болсо, менден сурагыла, мен силерге сатып берем деп түшүндүрдүк. Анан кийин түшүндүргөндөн кийин дагы 1-2 жолу урдап жүрүштү. Андан кийин анан катуу айтып түшүндүргөндөн кийин түшүнүп качты. Ансыз жоголду да. Негизинен ал жакта деле балким ошол сезимдер кантип кылып кетсе болот. Мисалы, ошол эле зоопаркка алып барып, керке ошол эле коркуу сезимин көрүш үчүн же кинолор аркылуу, кино эмес көбүнчө ошол кыймыл аракеттин байланыштуу бир жакта чакырып алып барып келиш керек окшойт. Ошондо мисалы же баягы бул баарын эмес, керкелерде абдан көбүрөөк адреналин сезимге муктаждык болот экен да. Ошого балким урдап турганга абдан көп урдап көргөн болсо, абдан азы системаны урдаганга көрсөтөт экен. Урдап көргөндөр билет бул Ошол адреналин жаккандыктан, бирок туура эмес жол менен ал адреналинди алгың келбегендиктен балким сен ошол чоң сахнада чыгууну чечтиң бекен, балким. Ошондой эле адреналин болот го ал жакта. Ал сахнанын адреналини таптакыр башкача. Тамошоого университетти бүтүрүп туруп, ошондо тамошоого келипсиң да. Кандай учурда кантип барып калдың? Тамошоого киргенден кийин бүткүл баягы гештальттар жаап кеттим, ыр жагынан дагы, актерлик жагынан дагы деп атпайсыңбы? Эрбек Турбаев менен мен 2008-2009 жылы КТРКда практика өтүп калдым ал жактан. Мына айтпадым жаңы эле, Эрбек Турбаев тамошоо. Искусство институту Назым агай, Асель Турдалиева. Анан Мыктыбек Арстанбек. Мыктыбек Арстанбектин ТВ Академия деген долбоор бар болчу. Режиссерлорду, операторлорду, корреспонденттерди, монтажерлорду даярдап чыгарчу. Алып баруучуларды. Анан ошол жака 3 айлык курсуна барып окуп калдым. Ал жактан да кастингден өткөнүм да кызык. Айтор ошол жакта 3 ай окуп, анан ошол жакта монтажерлукту өздөштүрүп алгам. Бирок режиссер болуп чыктым ал жактанчы. Анан баягы исламга болгон кызыгуумду дагы ошо Мыктыбек байке баштаган. Анан ошол учурда 2008 го дейм. Бир КТРКнын жаңы жылдык чыгарылышы беле. Жок, эме экен. КТРКнын юбилейи экен. 2009 же 2008 юбилейинде ал учурда Эрбек Турбаев Жаштар студиясында кызмат кылчу, эмгектенчү. Хит парад менен беле же бир долбоор менен болчу. Айтор алып баруучу болчу. Анан биз Жаштар студиясы болгондуктан ар бир студия таймаштык да. Ар бир студия таймашып, бирден номер чыгарып, бирден номер ойноп, анан жетекчилик бир приз койгон. Ал эсте деле жок, эмне приз деле. Баланча 1000 сом болчу. Андан кийин эсимде, алардын баардыгы Пекинская утка деген жерге кетишкен майрамдаганы. Мен анда шан шөкөткө жок болгондуктан үйгө эле кеткем да. Ошондо утуп алганбыз. Эрбек Турбаев менен чогуу бир командада ойноп. Анан Эрбек Турбаев 2010 келди да. Университетти бүттүм. Тиги Киршолтон практикада жүрүп команда түздөдүм дегендей. Эрбек Турбаев мени тааныйт да. КТРКда чогуу ойноп калбадык белек. Мен буга түз эле чалып кыйын боло алам да деп, Эрбек Турбаевга чалсам, кел, командамды көрөбүз. Мен ойлоп турмун, бат эле кетип калат, бат эле бизди жогорку лига алып калышат депчи. Жок, көрсө ал жакта редактура деген бар экен, Арслан Ибрагимов. Арслан байкеге дагы терең таазим, анткени той алып барып калганыма дагы Арслан байке себепкер да. Сен энергетикаң мощный актан. Сен элди аябай жакшы сезесиң. Сен алып барышың керек деп атып эле баягы зордуп атып эле алып барып салган да меничи. Анан редактордон өткөндөн кийин эле дароо эле бизди биринчи команда болушубуз керек. Анткени тамашоодо баскычтар бар. Биринчи лига, мектеп лигасы, биринчи лига, студенттик лига, анан жогорку лига. Ошол учурда ошондой болчу. Биз ошол баскычтарды өтүп отурбай эле сразу эле дароо эле жогорку лига алып салганда биздичи. 3-чү сезондо. Жогорку лигага 3-чү сезон дароо эле кышкы фестиваль, жазгы фестивальда ойноп кеттик дагы. Анан ошондон башталып кетти. Командалардын аты позитив болчу. Позитив. Мен эсимде бар, ошол 2010
14-15 жылдары экен эле барганбыз. Ошондо досум айтып берткан. Досум баса айта кетейин, ушул Джинмен деген дебют тасмамда биринчи инвестор, продюсер болуп кеткен. Ошол тамашого абдан кызыкчу да. Азыр ошол компаниялар, үй куручу компаниялар бар. Ошол барганда ал мага раскат айтып берткан досум. Мен Турциядан келген болчумун, 1-2 жыл алдын Турциядан кайттым. Тамашаны көп эле билбейм, схемасы кандай экенин билем. Аны айттым, мына командалар, булар абдан тажрыйбалуу, бул Моника Билочи, бул Акоргө, булар абдан тажрыйбалуу. Нол команда, жаңы команда. И жана Оштон ноунейм уже булар караганда ноунейм тажрыйбалуураак деп туруп, силердин командалар көрсөткөн да, бул жаңы команда деп. И ошол жерде сен капитан белең, эң ортосу сен ошол көрсөтүүлөр кылып кеткенсиң, жерге жатып алып туруп, пут коюп алып, шоу кылып аткансыңар. Эсимде бар да. Ошого карабастан абдан тажрыйбалуу, тажрыйбасы азыраак команда, бирок ошого абдан сонун көрсөтүү кылып кеткенсиңер да. Ооба, анткени мисалы үчүн тамашоодо 2000 бар да. Азыр уже 4000 го дейм. Бирок ошол учурда 2000 болчу. Багы негизги курама команда Эмилдер, Санжарлар, ошол Бакыттар. Экинчи курама команда бул жерде мен бармын, Элдос Аскарбайков бар, Шумкар Бишналиев бар. Анан улуттук университетиндагы балдар бар болчу. Алар азыр ар кайсы тармакта кетип калды. Бирок элдин баары мен ошо биринчи муун менен чыккан деп ойлошот да. Ошолордун деңгээлинде эле Шумкарларды экинчи муун деп билишет. Болбосо менин командам ошол жакта болчу да. Анан ошентип тамашоо лигасы, андан кийин Шумкарларды кетирдим дагы, мыкыларды алдым. Мыктыбек Мукаев, Радик Эшимов, Чыңгыз Султанов, жаңы курам, балконский балдар. Өзүң командаңа позитивке Шумкарларды кетирдик дагы, анан политехтин балдарын алдым дагы, алар менен кайра ошолор менен чемпион болдум тамашоодо. Ошолор менен КВН Кыргызстанда чемпион болдум. Ошолор менен Ала Тоо лигасында чемпион болдум. Ошолор менен Жайдарманда барып, ал жактан дагы гран-прини ошолор менен алдым. Сочиге дагы ошолор менен бардым. Бирок тамашоодогу эң биринчи жеңиштер ошо Шумкар менен болгон. Алтынбек Казакбаев, эң биринчи жеңиш дегенде, эң биринчи жолу мыкты команданы алдык, эң биринчи жолу мыкты оюнчуну алдык дегенде ошол баягы ошол сезимдер ошо Шумкарлар менен калган да. Шумкарлар менен кандай десем, өзүк ошондо түзүлө баштаган. Мыктыбектер менен келгенде алар менен тажрыйбалуу болчумун, билчүмүн да. Мону койсок жеңишке жетебиз. Мондай кылсак мындай болот. Багы ал жакта деле математика, линейка деп коет, башта тааныштырууда сөзсүз түрдө актуалдуу тамашалардын баары болуш керек. Андан кийин блоктор, тамашанын блоктору, бул жерде животный юмор деп коет, элдин баардык калың катмарды күлдүрө турган тамаша болуш керек. Ал эми аягында кодада бир мораль болуш керек. Ушунун баары математика менен түзүп алсаң эле жеңиш сеники болот да. Негизи сен өмүр баян мындай китеп жазчу эле неме экен, историялар экен. Ошол жагына кайтабыз, бирок ага чейин азыр кылып аткан жумушуң боюнча бир сөз кылып кетсек кандай дейсиң? Эмне дегенде, мына 1-2 жылдан бери кино индустрияга катуу киришипсиң, биринчи толук метраждын режиссер катарында тарттың, жада калса Акыл Бирштен лауреат болдуң, эгиз тасмасы боюнча бир сүйлөшүп кетели. Бул сенин дебюттук тасмаң да? Дебюттук тасмам, муну Алмаз Жаңгазиев деген жигит экөөбүз режиссерлук кылдык, бирок сценарий Дастан экөөбүздүкү, Байкем экөөбүздүкү, мыкы кошулду. Анан аягында Радик Эшимов деген баягы кичине корректировкага жардам берди. Негизи Дастан экөөбүз жаздык 1 жыл бою. Эми эгиздер жөнүндө кинолор дүйнөсүндө көп эле экен. Кыргыздарда эле бар болчу экен, болгону баягы. Бул кино менен биз чыныгы комедия кандай болот? Ситуативная комедия кандай болот? Юмор кандай болот? Анан динамичный комедия кандай болот? Ошону эле көрсөткүбүз келген да. Анан премьера болгондон кийин көп досторум, ошол премьерага келген шоу-бизнес өкүлдөрүм баардыгы таң калып, аягында овация болду. 1 мүнөттүк овация болду. Бүт баары таң калып, анан бүт баары бир ооздон биз мынчалык деңгээлдеги кинону күткөн эмеспиз деп келишти да. Биз эми биринчи тасмага болсо аны мындай эле болот го, проходной эле фильм болот го деп ойлошуптур. Бирок бүт баарын таң калдырдык чындыгында, анткени монтаж жактан дагы, юмор жактан дагы, анан сюжет жактан дагы чындыгында жакшы иштелген болчу. Бир эле минусу бар. Баягы аягы как будто бы мына түшүнүксүз бүтүп калган да, анткени биз Дастан экөөбүз жазып атканда биз 8 сааттык сценарий жазып алыптырбыз. Берилип жазып кете берип, окуядан окуя кошуп кете берип, болжол менен бир сериалдын сценарийи болуп калган да. Биз киного келгенде анын баарын кыскартып отуруп, кыскартып, анан монтаж учурунда дагы көп нерселер кетип калган. Ошон үчүн 1, 2, 3 бүтүп калгандай көрүндү да, бирок ошого карабай
$40,000 кетсе, $40,000 таап, анын үстүнөн дагы бир өзүбүзгө жете тургандай баягы тыйын алып келди. Өзүн актап, айтор банкрот болгон жокпуз да. Кассасы канча болду? Кассасы анын баары эми продюсердин эмесинде. Айтып атпайбы, $40,000 болсо 40,000 жапты. Андан тышкары бир $20,000 жок. Болжол менен ошондой. $20,000 тапты. Анан биз 10,000 бөлүшүп алдык дагы, анан 10,000 кийинки киного деп калтырып койдук баягы. Биз кичине болсо дагы запас болсун деп. Анан азыр дагы акырынан алып келип атат. Жакшы. Дебюттук тасма үчүн абдан сонун көрсөткүч. Эмне дегенде мен өзүм дагы режиссермун. 2015-те дебюттук тасмамды тарткан болчумун. Джинмен дебюттук тасмам. Ошол жылы эле сен айтмакчы бир жылда 2-3 кино тартпайм деп. Мен бир жылда 2 тасма тарткан болчумун. Биринчиси ошол Джинмен, экинчиси Эйкалар менен бирге кино тартайлы. Тасмаң жакты. Ал музыкасын берген болчу. Эйка Music бул Дебилинстин негиздөөчүсү. Ал менен бирге симулянттар тартканбыз. Ал жакта башкы рөлдөрдө ошол эле Чолпонай, Эркин Нурбаев, Сайкал Садыкасова. Ооба, Сайкал Садыкасова. Анан жанагы бала, бети тоголок баланын атын билбейм. Адик ойногон болчу. Оштук баланы алып ойногон. Белки Джинменде болсо Илим Байке, анан тиги жанагы бийчи бала да. Нурсултан. Сен көргөнсүңбү тасмаларды? Албетте мен ал тасмаларды. Эми негизи мен индустрияга чыккан ар бир тасманы көргөнгө аракет кылам. Себеби ал тасмалардан баягы жакшы болобу, жаман болобу, шедевр болобу сабак алыш керек өзүңө. Ол жер сонун экен, могу юмор жакшы экен. Могу ход сонун экен деп жанан Джинмен, эгерде Джинмен бүгүн чыгып кала турган болсо, балким фурор жаратмак. Анткени таксырдын мисалын байкасаңар, таксыр өз убагында чыгып калдыбы же элдин баарын динге чакырган тасма болуп калдыбы, айтор анын да кассасы жакшы болду. Джинмен ошо таксыр менен параллельно бирдей эле тасма. Джинменде дагы авария болуп, анан загроз менен мирге түшүп калып, ал жактан Джинге жолугуп калып, анан Джин сен баланча иш кылсаң, анан сен 5 сааттын ичинде ошол 5 күнөң жооп кетишиңиз керек деген задача коюлат. Таксырда деле ошондой да. Таксырда деле депутат баягы түшүп калып, анан сенин деген күнөөлөрүң менен жакшы иштериң таразалар бир болуп калды дагы, анан сен бияка да барбайсың, жакшы иш жасап кел деп анан кетирет. Эсимде ошондой болуш керек. Ошол сыяктуу эле Джинмен толугу менен билет экенсиң го, сюжет көргөн экенсиң. Албетте көрөсүң да. Мисалы үчүн ошол Джинмен бүгүнкү күндө чыгып кала турган болсо жакшы болмок да. Анткени азыркы учурда балким элдерге ошол дин маселеси керек болду. Ошо айтты ойлойм, анткени таксырдын баягы кассасы чындыгында жакшы болду. Симулянттардын ал учурда эми тамашоочулардын убагы болчу. Симулянттар балким Эркин Нурбаевдин бети иштебей койду, балким унутулуп бараткан Чолпонай, Сайкал билбейм. Балким бир-эки актёрду алмаштырса, ошол эле жанагы бети тоголок бала дагы балким азыр ар бир кинодо эле Асхат Сулайманов болуп калбадыбы? Ошол сыяктуу бир жылдыз керек болчу деп ойлоп коем да. Бирок Джинмен прям сценарий аябай жакшы. Сен жакшы сонун экспертизаны берип кеттиң го тасма боюнча. Ошол өзүм дебют тасманын негизинде билем. Ошол киргизин акчаны табыш деле кыйын да, жөнөкөйдөчү. Силердин учуруңарда акчаңарды да чарпсыңар, анын тышында кереше пайда дагы көрүп кетсиңер. Абдан сонун көрсөткүч. Жакшы, анан ошон үчүн баягы мен негизи эле той алып барганда дагы күнүгө той албайм. Сезон болуп атканда күзүндө мисалы үчүн бир жумасына 2 той алам. Бир 6-күнү, анан дем алыш күнү, же 5-күнү, же 6-күнү. Ошол 2 тойго бир жума бою өзүмдүн ритмимди, өзүмдүн энергиямды, өзүмдүн ичимдеги мен 6-күнү той алып барам да деп даярдайм өзүмдүчү. Анткени адамдар үчүн ал жашоосундагы эң жакшы күн, жашоосундагы биринчи берип аткан чоң той болушу мүмкүн. Мен үчүн катардагы эле той да. Ошондуктан надо не облажаться деген сөз бар го. Ошон үчүн мен баардык энергиямдын баарын ошол тойлорго кетиргенге аракет кылам. 2 күнгөчү. Андан кийин 2 күндөн кийин кадимкидей согум бар чыгып калат дагы, анан кайра бир 5 күн эс алышым керек сөзсүз түрдө. Ошол сыяктуу эле кино. Баардык энергиямдын баардыгын бир киного кетиришим керек деген баягы нерсе бар да. Кино деген оңой эмес да. Кино деген бул вайн эмес да, сразу эле чыгара алгандайчы. Анан мен биринчи кезекте жылына 3-4төн кино чыгарып аткан балдарга баа берем. Силердин күчүңөр жетип атканына, каражатыңар жетип атканына, акыл эсиңер жетип атканына. Бирок Бакыт Осмонканов сыяктуу сапатка иштеш керек да. Санга эмес, сапатка. Руслан Акын деле шашпай 2 жылда бирден кино чыгарып коюп жүрө бердик го. Бирок өткөн жылы абдан катуу иштешти окшойт. Русландар өздөрүнүн тобу менен бир
6дай сериал, тасма проекттерде 6-8 арасы деп уктум. Тасмада катышыптыр да. Керкисинде өздөрү режиссура кылды, керкилеринде ошол креативдик продюсер катары, же болбосо ошол студиянын ээси катары проекттер. Ошенткен күндө деле Руслан Акун ошенткен күндө деле жүрөгүндө бир долбоор өзүнө жакыныраак. Балким 5 энен таманын алдына деген киносу чыккан атпайбы? Балким ошого көбүрөөк күчүн кетирди. Мен деле ошол сыяктуу, мисалы үчүн менде азыр толтура пландарым бар. Ошол эле жанагы YouTube долбоорлор, багы оюн зоок программалар, Кытайркада деп көрүнүп калыптырмын мен. Кытайркада хайп шоу, тойлор, толтура иштерим көп, бирок жүрөгүмдүн баарын арнаган бир эле ишим азыр ошол жанагы кином. Азыр сценарийни акырдан отура баштадык. Ошол сыяктуу эле болуш керек Руслан Акун делечи, мисалы үчүнчү. Фокус алган бир өзгөчө бир проект бар деген. Албетте буларга деле багы күч кетет. Бирок күчтүн көбүрөөк жагы ошол киносуна кетти окшойт да, мисалы үчүнчү. Ошол сыяктуу эле кино деле ошондой. Анан мен таң калам жанагы жылына 3-4 тарткандарга. Азыркы учурда кандай план кылып жатасың? Азыр бир тасма тарткан жатасыңарбы ал жакта? Анан YouTube'га дагы толук башоту менен кирип көрөлү деп атабыз, жанындагы балдар менен. Мен жалгыз эмесмин, один в поле не воин дегендей. Ошондой. Менин оюмча бизде Кыргызстанда өзгөчө ошол чыгармачыл инсандар үчүн дагы, креативдик индустрияда креаторлор үчүн дагы, мындайча айтканда жаратмандын бирок аныгыраак айтканда креаторлору, ошол креативдик өкүлдөрүбүзгө эң сонун мүмкүнчүлүк ошол YouTube аркылуу, Netflix сыяктуу платформаларга дүйнөгө чыгармачылык чыгарып туруп монетизация, акча таап кетүүгө абдан сонун жолубузго дейм да. Ошол жакка кирип атканга абдан сүйүндүм. Буюрса балким дагы иштешип бир проектте да кылып калаттырбыз. Болгону жанагы киного эмнеге жакшы мамиле кылыш керек дегеним, кино бул биринчи кезекте баягы элдин аң сезимин бурганга, элди өзгөртүп койгонго бул чоң инструмент, курал. Анан биринчи кезекте кино деген искусство. Аны искусство катары көрүшүбүз керек. Ал деген кылымдарга кала турган нерсе. 20 жылдан кийин ошондо Актамайки эгиз аябай жакшы болгон, же болбосо эгизди азыркыга чейин көрөбүз десе, мен сүйүнөм. Мындай катардагы эле кинолор катары, эмне деген кино эле? Жок, укпап турдум деген сыяктуу болсо, анда ал уже болбогон нерсе да. Ошондуктан киного өзгөчө мамиле кылып, муундан муунга өтө тургандай, же болбосо жок дегенде коңшу өлкөлөр дагы, могу кином жакшы болуптур деп көрө тургандай, жок дегенде ошо кино индустрияда ошол казанда кайнап калган каймактардагы сага баа бере турганда кино болуш керек да. Колдон келишинче. Ошондо сен көз карашың кандай? Көбүнчө бул бизнес кыла турган инструмент катарыбы? Все-таки кино индустрия бул коммерческая индустрия, коммерческое кино. Же болбосо бул фестивальное кино, наследие, ошол керес катары кыла турган искусство катары эле кабыл аласың. Комедияда караганда көбүнчө искусство катары. Комедия деле Оскар утуп алат. Көрбөдүкпү Паразитыны. Ал трагикомедия, бирок мен аябай күлгөм. Кинотеатрдан көргөндө аябай каткырып күлгөм. Анан таң калгам. Неге ушул идея менин башыма келген эмес? Паразиты. Пон Чун Хо эле, бул кинону көрсөң, кыргыздар эле да негизичи. Кыргыздар эле. Ошол эле низкий класс, ошол эле высший класс. Байлар менен кедейлер. Жакшылап ойлонсоң, кыргыздарды алмаштырып койсоң деле кино болот да, Паразитычы. Ошончолук универсалдуу идеялар көтөрүлгөн экен да. Анан ошол сыяктуу деле ойлонсок болот биз делечи. Дастан экөөбүз кээде отуруп көп сүйлөшөбүз да. Бир отуруп сүйлөшкөндө бир 3 саат, 4 саат кетип калат жөн элечи. Өткөндө мындай деп айтып калды мага. Ал сөз аябай жакты да. Актан мага ал менен иштешкен жагат, сценарий жазган учурда, жазган абалдарда. Ага мен менен жазган жагат. Анткени ал берген идеяны мен бат эле анализдеп бере алам дагы, мен берген идеяны ал дагы бат-баттан эле. Ошон үчүн мага экөөбүз командабыз да. Анан экөөбүз ушинтип отуруп калган өткөн айтып калды, Актан экөөбүздүн миссиябыз бар бул жашоодо. Ошол миссиябыз аткарылып бүтө элек. Балким ошон үчүн экөөбүз көп ажалдан аман калганбыз дейт да. Айтайын дегеним, биз экөөбүз, Дастан байкем экөөбүз, ал 3 жашында, мен 2 жашымда нарында, нарын суу бар, шаракка нарын суу. Ошол нарын суудан канал бөлүнүп чыгат, Сугатка. Ошол каналга агып кеткенбиз. Коrodо ойноп атып эле апам
тай эжебиздин үйүнө барып, бала көргөнү барып, ойноп атып эле, чай ичип отургучакты, биз короодо ойноп атып эле, дастан жыгач менен тиги эшиктин илгичин ачып, анан экөөбүз эшикке чыгып кетип, чыкканда эле канал болчу да. Анан эсимде, менде элестип калса баягы секунда менен, флешбектер менен эсимде калат экен да. Мен ошол учурда баягы сары какымдарга кызыкчумун, одуванчик, гүлдөргө. Анан гүл терип атканым эсимде, суунун жээгинен. Анан балким ошолду гүл тергенде тартам деп кирип кеткен окшойм сууга. Байкем кичинекей кезинде мага аябай камкор болчу, аябай мени аябай жакшы көрүп, мени карачу да. Мен аркама секириптир, куткарып калам деген ниетте. Карабайсыңбы, 3 жаштагы бала. Мен секирип сууга түшүп кетсем, аркаман секириптир да, ошодон экөөбүз жокпуз. Апам отура берет. Сүйлөшүп отура берет, билбейт. Биз каяктабыз, анан эшикке чыкса эле биз жокпуз. Апама болгону эме да, ушул окуяны айтып берсем эле ыйлай берет. Анткени азыр мисалы үчүн мен балам, 4 балам бар. Азыр балам кичине эле ооруп калса эле ушунчалык жүрөгүң канайт да, ал учурда элесет, 2 балаңды жоготуп ийдиң. 2 балаң сууга агып кетти, өлдү, грубо говоря. Анан ошол учурда баягы канал деген батакчу, тереңдиги кандай десем, 2 метр, кээ бир жерде 1 метр, кээ бир жерде 1,5 метр. Кийин чоңойгондо ал каналга дала жол түштүк секирип, жыргап жайында. Ошол каналдын деген агымы дагы ушундай башкача экен. Толтура көпүрөлөр бар экен. Мындай буйтаган көпүрөнүн алдында зымдар бар экен. Ошонун баарынан буйтап кете бериптирбиз, билбейм. Анан мындай болду. Бир эже ошол Кудайдын буйругу менен бир эже ошол каналды жээктеп, бойлоп келатса, кичинекей балдардын кийимдери агып кетип бартат дейт да. Топусу кетип бартат дейт. Топусун карадым дейт да, мындай. Топусу анан жашпаган топус. Мындай караса кийимдер ушечи. Эмне бул курчактыкы деп койсо. Мындай караса курчактар келатат дейт. Бирөөсү көмкөрөсүнөн келатат, бирөөсү чалкасынан агып эле келатат дейт да. Мындай эле неподвижныйчы, кыймылдабай. Жакшылап карасам анан балдар экен дейт. Ошол жерден эле кыйкырып, ызы салып, элдин баарын жапжалгыз болчумун дейт. Элдин баарын чакырган, любой жака кыйкыра баштадым дейт да, кыйкырып, анан ошол учурда нарында баягы эмелер военный частьтар көп да. Ошол учурда солдаттар маршировка кылып баратыптыр. Эми билбейм эмне кылып барачкан, ана айын деп баратса керек. Ырдап барачканбы ошол. Азыр өлүп калайын жаздайын деген историяга сен юмор коштуруп ушул ыйлап турчу историяны сен юморго айлантырып кеттиң да. Эме да, солдаттар ошентип ырдайт го. Анан солдаттарга кыйкырып эле токтогула, карагыла, балдар агып келатат деп, анан солдаттар түшө калып, анан бизди алып чыгып, анан больницага реанимацияга алып кетишиптир да. Анан апам чыгып эле бизди таппай калыптыр. Силер өзүңөр жоготуп койгонсуңар, эсиңерде жок? Жокпуз, биз өлүп калганбыз уже. Анткени байкемдин больницага келгенден айтышыптыр. Мо сары балаңар бизге келип туруп, укол сайганда сразу эле өзүнө келди. Жок, кусуп ийди, анан кое берип ийди. Демек бул балаңар тирүү дептир да. Бирок багы эме жок бизде. Эмне деп койчу эле? Эсиңерде эмессиңер. Эс чуу жоготконбуз. Мо балаңар тяжелый. Мо балаңар аябай тяжелый, пока не знаем деп алып кирип кетишиптир реанимациягачы. Көрсө дастандын ашып кетсе бир 2 мүнөт, же болбосо 1 мүнөттүк эле пульсу калыптыр. Мен текшеришет экен да. Көрсө ал толтура кум жутуп алыптыр. Ичинин баары кум экен. Ошону тазалагачакты, анан ошентип аман алып калышыптыр. Атам училищеде сабак берчү да. Мессага училищега эле элдин баары чогула баштаптыр да. Реанимацияга барып, анан билбейм, эми ал учурда кандай кабар жетти, телефонда жок болчу. Апама жетиптир, балаңар реанимацияда деп. Атамдын училищесинин алдында толтура туугандар, коллектив, достордун баары чогулуп калды эле, уже бүтүп баар тең. Атама багы көңүл айта башташтыр да. Сабыр кыл, ушундай иш болуп кетти. Апам больницага келе калып эле, туугандар бар чогулуп калса эле, больницага бара кала эле, бүтүп баарынан кечирим сурап кириптир да. Мени кечирип койгула, мен балдарымды өлтүрүп алдым, кечирип койгула. Мен ушул балдарымды карайлаган жокмун. Өзүм балдарым эстеп кеттим азыр просто. Өзүм балдарым эстеп кеттим, анткени мен балдар кичинекей да. Балдарымды карайлаган жокмун, мени кечирип койгула. Мен силерге бакыт тартуулагам, типа ушундай 2 сонун бaldарды алып келип бергем. Атамдын туугандарынан кечирим сураттым дейт, бүтүп баарынан медсестралардан да кечирим сураттым дейт. Любой кишиден кечирим сурап кирдим дейт.
мени кечирип койгула, мен балдарды карайлаган жокмун, мен балдарды өлтүрүп алдым. Бир учурда 2 баламды. Бир учурда эле 2 баласынан жоготуп атпай анан десе бүт баары эле жогушуп атат дейт. Жок, баары жакшы болот десе, жок, мени кечирип койгула. Мен жашабай деле коюшум керек. Мен ушундай келесоолук кылдым. Сүйлөшүп отура берип 2 баламды жоготуп алдым депчи. Анан атама дагы бүт баары келип эле көңүл айтышып, эмне кылабыз, эми тагдыр ушундай экен деп бүт баары эле. Чындыгында бизди өлүп калды деп ойлошуптур да, анткени көп бойдон алып кириптир. Эмегечи реанимацияга өкөөбүздөн көп бойдон кирип кетиптирбиз да. Эми адам өлгөндө денеси сууга чөккөн адамды билесиң да. Көгөрүп кетет да сразу эле суудан. Болбосо нарын суусу таш да, муп-муздак. Анан врачтар чыгып эле багы эжелерим бар. Тай эжелериме чыгып эле айтыптыр. Ошо сары балаңар тирүү, улуу балаңарды куткарып аракет кылып атабыз, бирок ал деле тирүү буюрса. Сүйүнө бергиле, балдарыңар кайрадан жаңы төрөлдү десе, апама келип, баары жакшы экен, экөө тирүү экен десе, апам аларга ишенбей эле, жок, силер мени алдап атасыңар. Силер мени жогушуп атасыңар деп анан кайра ал неме дептир да, апамач, барыңыз, үйгө барып, балдардын кийимин алып келе калыңыз, анткени биякта кийим керек, балдарга больницага жатышат да деп анан апам ошол больницадан чыгып алып үйгө чейин жөө бардым дейт. Жөө барып, үйгө барчакта ыйлап бардым дейт. Ыйлап бардым, анан үйгө барып алып, силердин чачылып жаткан оюнчуктарыңардын баарын көрүп эле ыйлай бердим дейт да. Эртең менен ойноп атпадыңар беле, ушинтип ойноп жашай бербейт белеңер деп бүт оюнчуктардын баарын көрүп, эмнеге ал жака бара калды, өзүн күнөөлөйт да баары делечи. Анан кийимдерди чогултуп атып эле, бүктөп атып эле ыйлай бердим дейт да. Силер мени алдап атасыңар, жөн эле жогуштуп мени үйгө жибердиңер, бул кийимдерди кийбейт да, уже булду ким кийет? Буларды өрттөп салыш керек деп ыйлап отурдум дейт үйдөн. Анан кайра ошо кийимдерди чогултуп алып, эми мейли деп анан больницага бардым дейт. Анан баргандан кийин эле дароо айтышыптыр. Сиз эмне ыйлап атасыз? Сүйүнгүлө, той бергиле дептир. Балкы 2 балаңар тең тирүү. Мындай чандай кездешчү нерсе, врачтар азамат, Кудайга шүгүр, балаңар тирүү десе, ошондо деле ишенбептир апам, таптакыр эле. Таптакыр ишенбептир. Анан дароо эле жаңы эле чогулуп аткан жанагы туугандарыбыздын баардыгы кайра эле ошол учурда эле кайра той болуп кетиптир. Кайра эле бейби болуп кетиптир. Ошентип чоң ажалдан калганбыз экөөбүз тең. Эсибизде больницадан бизди аябай карашкан. Мен флешбектер менен эсимде да. Бизди ар бир медсестра көтөрүп эле, эки жакка басып элечи. Туугандарыбыз келип кайра бизге көтөрүп, толтура оюнчук берип эле. Ал учурда биз кичинекей кезибизде апамдан көп сурай берчүбүз да. Айтып бериңизчи депчи. Айтып берчү эмес, айтып бербейин депчи. Анан кийин мен балалуу болгондон кийин анан сездим, билдим. Ушундай чоң трагедия болуптур да, чындыгындачы. Чоң трагедия болуп андан кийин чоңойгондо деле дастан мисалы үчүн менин көзүмчө эле 2-3 жолу сууга чөгүп кеткен. Менин көзүмчө эле аны чоң балдар сууруп чыгып, анан эс алдырып, эсине келтирип 7 апрелде дастан оператор болуп, бир КТРКга эле же бир жака видеосъемка кылып жүргөн ошол жердечи. Анан 7 апрелде атышуу болгондо мен келинчегим экөөбүз анда баягы студентпиз. Биздин Кызыл Аянтта. Кызыл Аянтта төңкөрүш баягы эр азаматтар окко учпады беле. Ошондо бизди жатаканадан чыгарбай койду. Анткени 24 мартта эсибизде да. Мародерство болуп, анан эл студенттердин баарын чыгарбай койду, бизди камап салды. Бул 2010-жыл. 2010 жыл. Анан келинчегим экөөбүз отурабыз дагы, анда девушкам болчу. Телевизордон берип атат. Анан телевизордон эсиңерде болсо, эртең мененден баштап, ошол баягы митинг башталгандан баштап, кечке чейин бир эле сюжет кете берген. Азыр мындай болду, мындай болду. Азыр мынтип атат, тигинтип атат. Башка маалымат жок. Канча киши өлүп аткан маалымат жок, кырылып аткан маалымат жок. Анын баары кечке жуук пайда болгон да. Анан Дастанга чалсам, телефону бар болчу, Дастанга чалсам эме деди. Биз Аянтта жүрөм, биякта ызы чууп атабыз. Мен Аянттамын, короче. Азыр биз ак үйдү алабыз деп эле мага өлө мындай күйүгүп алыптыр. Биз бүгүн ак үйдү алабыз деп эле. Болбосо оператор болчу да, жөн элечи, оператор катары эле барган. Анан түнкү саат 11-лерде эми атамдар да чала баштады. Дастан гана. Дастан жок. Аянтта жүрөм деген телефон чалсак гудок кетип атат, албайт. Анан түнкү саат 11-лерде телефон өчтү. Өчүп калды телефону. Анан жаңылыктардан болсо уже өлгөндөрдүн саны көбөйө баштады. 65,
жок 78 экен. Жок 81 өлүптүр деп эле акырындан эле көбөйө баштады. Биз баарыбыз мандырашпыз туята. Тигин телефону өчүк. Эмне болду? Бизди жатаканадан чыгарбайт. Эми аянтка барайын десемчи. Анан түнкү саат 1-лерде келиптир. Кийимин баары суу, как раз ошол күнү жаан жауп аткан болчу. Кийим баары суу, кийим баары кан. Үйгө келиптир дагы анан күйгө алып мен кайда кетем деп элечү. Эмне болду? Мен могу кийимдерди алмаштырганы келдим. Кайда кетем? Азыр ак үйдү алабыз деп элечү. Анан Дастан келди болуп калды. Мен дагы деп калдым. Дастан келди. Жакшы болду. Алдыгында кайра чыгарбага дедик дагы Дастан кайра алып качты. Анан ошол ойдон калып калды. Анан эң кызык окуя ошол революциядан кийин 2 жума өттү. 2 жума. Дастан оператор болгондуктан анын рюкзагында ар дайым скотч бар болчу, жанагы операторский керек болгон себе турган, үйлөй турган бир нерселер, пласка губцы, перчатка, чыкса оператордун шаймандары ар дайым жанында болчу. 2 жумадан кийин эле мен үйдө отургам, анда ГЭС-да жашачубуз. Дастан эме деп калды. Атам деп кыйкырып калды магачы. Эмне болду десем. Могу скотчту сен сындырдың беле дейт. Без скотч сынып калыптыр. Жарымынан бөлүнүп калыптыр да. Жок. Анан ким сындырды дейт. Мен кайдан билем. Көрүшүн сүйлөшөбүлөр. Анан дайым. Анан ошол учурда бир кезден кийин эле актан бир кезен деп калды да. Барып эле карасам, өңү куп-куу боп-боз болуп калыптыр. Эмне болду десем, мону карасаң дейт. Анан карасак, рюкзагында эме турат, жыртык турат. Эмне болуп жыртылганын өзү билбейт экен. Көрсө ок тийиптир. Ок тийиптир дагы, скотч анан ортосунда эме бар болчу, перчатка. Ок рюкзакка тийиптир дагы, скотчту жарыптыр дагы, экиге бөлүп салыптыр дагы, анан перчатканын ортосунда мынчалык гильза калып калыптыр. Окчу кадимки. Мону карасаң, ичинде ок жүрөт дейт. Анан анализ этсек, ошо ок тийиптир да, көрсөчү. Эсимде дейт, бирөө таш менен чапканда койгон дейт да, чуркап баратканда. Таш менен чапканда койгон, анан чуркап качып кеткем дейт да. Анан аябай таң калдык. Мессага. Кадимкидей эле ок мындай чоң эле. Калаштыкбы же билбейм эмненики. Кадимкидей эле ок, анан түлөө бердик, чоң түлөө бердик. Дагы бир өлүмдөн аман калдың деп. Түлөө бердик. Анан ал Алмазбек Атамбаевдин да бир сыйлык алды. За освещение событий деген сыяктуу. Бул да бир ошол ажалдан калган дагысы. Мен өзүм нарын сууга канча агып кеттим, кийин чоң койгондо эле. Нарын суусуна элечи, чоң эле суусуна. Түшүп жүрдүм, агып жүрдүм, тоодон куладым, тиякта мынтим. Айтор Дастан көп айтып коет, экөөбүз көп эле ажалдан калганбыз, балким экөөбүздүн миссиябыз бүт эле. Ошондуктан экөөбүз жарата берели. Балким Оскар алабыз. Балким Берлинди алабыз. Балким Берлинди алабыз деген жамык башкача болот экен. Балким Каннын алабыз, балким Локарнаны алабыз деп мындай анын максаттары дагы чоң да. Мен могу кином менен баланчакча табам дебейт ал. Могу кином менен мен могу фестиваль алгым келип атат деп эле мындай максат кое берет. Ошондуктан азыркы күнгө чейин сценарий жазганда дагы Назик деген азыр тасмасын монтаждап атат. Анын дагы сценарийин экөө жазганбыз. Акыркы көчтүн дагы сценарийине, тиги атанын керезине сценарийине багы кичине болсо да салым кошком да. Мону алып салбайсыңарбы? Могу жерде эмне болуп атат? Мону зачем? Монтаждоо учурунда болсо монтажды баардыгы өзүлөрү чогултуп коюшчу дагы. Мен как режиссер монтажга келип тазалап берчүмүн. Могу кадрды жөнүнө колчу. Могу узун болуп атат. Могу жерде мондай решение кылбайлыбы? Могу жерден светти мындай кылбайлыбы деп анан компакт кылып берчүмүн дагы. Ошондо молодец деп калчу да. Анан ошон үчүн Агылбирсти дагы алганын себеби ошондуктан. Аны алып атканда дагы мен монтажда көп деле кылган жокмун да. Жок, тескерисинче сен биздин фильмди көркөмдөп берген сенсиң деп анан сен татыктуусуң деп анан багы Дастан дагы ошентип берет да магачы көп нерсени. Президент алып келгенде дагы могу сеники деп коет да. Муну силер эмнеге алдыңар десем, за лучший фильм алдык. Мага эмне өйрөтөсүңөр? Сен салымың бар депчи. Же болбосо, за лучший режиссер болсо, за лучший сценарий болсо дагы мага биринчи кезекте мага көрсөтүп, анан мону алып келдик деп анан. Айтор булардын эмеси көп азыр. Эки кинодон эле 60-70 сыйлык утуп коюшту да. Көбүнчөсү гран-при. Ошол Монреалдан утканда 50.000 евро алышкан. Аны бөлүшүп атамдарга сразу үй алып берди. Ага чейин үйүбүз жок болчу, толтура квартирада жүргөнбүз. Толтура. Ар кандай квартира көрдүк. Шарты бар квартира көрдүк. Шарты жок квартира көрдүк. Муздак квартира көрдүк. Үстүнөн суу тамган квартира көрдүк. Свети жок квартира көрдүк. Ным квартира көрдүк. Үшүгөн квартира көрдүк.
айтор ага чейин квартирасы жок болчу Бишкекте. Атамдарга алып берди үй, ошондон кийин баягы эме болуп кетти да, жакшы болуп кетти ошол киносу мененчи. Бул атанын керези. Атанын керези менен. Акыркы көч дагы аябай көп приз алмак болгону 2020-жылга туш келип калды дагы пандемия учуруна. Анан пандемиядан көп фестивалдар жаап салышкан өзлөрүнүкүнчү. Быйыл биз өткөрбөйбүз депчи. Быйыл биз жабылдык деп. А бирок 21-22-жылы кайрадан эле башка фестивалдарга барып толтура Приздерди алды. Приздерди, сыйлыктарды алып келди. Бирок Байкем менен Бакыт Байке экөөнүн биринчи киносунда көбүнчөсү ишенген эмес. Бул жөн эле баягы случайное совпадение депчи. Экинчи киносун көрөбүз деп. Экинчи киносунда көп приз алгандыктан анан акырындан баягы элдин баары тааный баштады аны. Кабыл алуу, признание келди дегени. Миссияңарды белгиледиңерби? Миссияңар? Азыр эми мен биринчи миссиям балдарыма татыктуу тарбия берүү. Балдарымды чыныгы кыргыздын жигиттерин алып чыгуу, кыргыз элине кызмат кыла тургандай, коомго кызмат кыла тургандай. Анан эми кинолор аркылуу Кыргызстанды дүйнөгө таанытуу балким. Эми Дастан уже таанытып койду чындыгында. Ал мага караганда гений, мага караганда кыйыныраак. Мен акырындан келатам. Болбосоңор экөөңөр кичинекеңерде баштаганда толугу менен башкача болчу экен да, атаң айтканда. Сен генийсиң, сен окуйсуң, бар жокты ушун жагынан сен кылып кетесиң деп. Бирок Дастан баары бир деле мектепте жүргөндө деле менден жакшыраак окучу. Баары бир деле. Ал мындай кандай десем, тачка түрүп жүргөн күнү деле ал ударник болуп бүттү да. Өз күчү мененчи. А мен сабакты эми орус класста окугандыктан балким, орустар менен окугандыктан таптакыр эле карабай койгом. Баары бир деле ал менден 1-2 кадам алды да. Баары бир деле. Мен таң калып берем кайдачы. Ойлоруна, идеяларына, багы иш аракеттерине таң калып берем. Сен чындыгында кыйынсың депчи. Болгону азыркы мен тамаша ойноп жүргөндө деле көп айтты магачы. Таш алдыгыны. Сен деген генийсиң да, сен деген режиссерсуң да, сен деген толтура сценарий жазасың да, бас кино тартабыз деп чакырып жүрдү. А мен өзүм баягы оюн зоокко, жалжактаган нерселерге жакын болгондуктан ошо КВН менен жүрүп алдым да. Анан азыр уже баягы КВН тамаша бүткөндүктөн анан акырынан киного келе баштадым. Ошого сүйүнүп жүрөт ал. Киного келди депчи. Эми толугу менен маектеше алабыз, талкуулабыз кинолорду, сценарийлерди, идеяларды. Ал мен аны эме деп коем, ходячий энциклопедия деп коем да, анткени ал ушунчалык көп кино көргөн. Анан режиссураны интернеттен эле ар кимден ар кайсы жактан макалаларды окуп атып эле үйрөнүп алган. Мисалы үчүн мен бир идея менен келем да. Дастан менде мондай идея бар. Эми баягы мисалга бир эки бала мынтет тигинтет десем, дароо эле мага бир 5-6 кинонун референсин берет. Референс катары. Мына могу кинолорду көрүп келсең депчи. Ушул сыяктуу деп таң калам да. Кантип ошонун баарын эстеп жүрөт. Мен мисалы үчүн кечээ көргөн киномду бүгүн унутуп кала берем. Мен кечээ Аргайл деген сонун шпионский кино көрдүм. Жактылап эстесем эсимде жок да. Бирок ходдору баягы фишкалары эсимде калган, бирок сценарий андан кийин эмне болчу эле деп эстей албай калам да. Дастан болсо кичинекей кезден бери Терминатор 2 болобу, Назад в будущее ошол учурда көргөн кинолордун баары эсимде. Мен эсимде жок. Я көргөм деп коем, бирок эмне жөнүндө десе айтып бере албайм да. Ошондуктан бул жерден Дастан мага караганда гений чындыгында. Бар жокту алдыда жүрөт деген 1-2 кадам. Жада калса ошол эле суда агып кеткенде ал жактагы риск боюнча дагы 1-2 кадам алды экен. Анан бир тенденция бар. Мен кичинекей кезимде эле өзүмдөн кичүү балдар менен ойночумун. Мен 6-7 болсом, өзүмөн бир 4-3-4дөгү балдар менен ойночумун да. Дастан болсо көчөгө чыкканда өзүнөн улуу балдар менен жанында туруп алчу. Аларды угуп, аларды карап, анализдеп, тура берчү да ошолор жанындачы. Таң кала берчү, эмне турат аякта депчи, ойнобойбу депчи. Анан кийин дагы ушул нерсе калып калды. Азыр ал киностудияда же болбосо ошо кино жаатында достордун баары улуу муундагы байкелер. Бакыт Пукул байке, Акылбек Мураталиев байке, кимдер бар дагы жанындагы. Айтор бүт эле улуулар да. А мен жанындагы балдар Мыктыбек Мукаев, бүт баары менден 4-5 жаш кичүү балдар. Мыктыбек Мукаев, ошол эле Шамил, Радик Эшимов деген, Шымкар деген сыяктуу бүт баары кичинекей да. Азыркыга чейин калып калган ошол нерсе. Анын баары кичинекей кезден келеткен деген ал сапаттар, ал адаттар.
азыркы учурдагы мисалы сен азыр кичинекейиңдеги кезден учурларды бир маектешип кетпедикпи, айтып бербедимби кандай кыйынчылыктарды, кандай учурларга түшүп калганыңардычы? Анан ар дайым ошол учурга кайтып карап атканда сен өзүңдү азыркы аталык сезим аркылуу көрүп аттың да. Анткеничи мен мындай балдарымды азыр эшикке жиберип атканда карап тургум келет да. Каяка барат болду экен азыр, эмне кылып болду экен? Бир жерин тилип албаса болду, бир жерин ортуп албаса болду. Там сууга түшүп кетпесе болду депчи. Кичинекей кезде бизде анткен киши жок болчу да, биз эртең менен кетчүбүз, кечинде келчүбүз. Тоого бардыңбы, нарын сууга, ата-энем нарын сууга түшпөгүлө, ал жакка барбагыла, тетип тоого барбагыла, ал жакта деген учение болот, атып кетчү десе эле ошол жакка бара берчүбүз, мисалы үчүнчү. Болбой эле. Мусор аралап кетчүбүз. Бирөөнүн эшегин минип, бирөөнүн аябай тентек болчумун мен. Аябай тентек болчумун. Азыр өзүмдүн балдарымды көргөндө мен таң калам, атамдар деле жүрөгү тоо экен депчи. Кантип бизди мындай энеркин кое берип койчу. Азыр мисалы үчүн мен контролдоп тургум келет да балдарымдычы. Эмне кылып атасың? Баягы кичинекей кезде мен деле ошондой чоңойгом деп азыр кое берип элем көчөгөчү. Бирок ошол эле ошондой учурда жүрөгүң толкуп турат да, толкунданып, эмне болуп болду экен деп. Бирөө группага балдарың Жантай биякта жүрүп десе, эмне болду депчи сразучу. Эмне болуп кетти деп. Айтор, эме экен, баланы чоңойгондо, балалуу болгондо билесиң деген сөз чындыгында баягы иштейт турбайбы, чын турбайбы деген. Конкретно иштейт экен да. Ошол сен үй бүлөң боюнча маек кылып кетсек эгер, сен азыркы учурда канча 4 баланы төрттүң? 3 эркек, 1 кыз. Кайсы жылдарда үйлөндүңөр? Билишим боюнча жубайың Өзбек уулундагы биздин мекендешибиз, Оштон болобу? Жок, негизи түпкү теги өзгөндөн. Менин кайнатам өзбөгүндөн. Бирок кайнатам илгери 80-жылдары Чолпонтага келип, ошол жакта жашап калган да. Жалгыз келип, анан Чолпонтадан үйлөнүп, кайненем кыргыз эле. Келинчегим ошондо өзбек да, негизи уутучу. Бирок кыргыз эле. Кыргызча эле. Ошол 2010-жылдарда ошол бир абдан аябай окуялар болуп кеткен учурда. Анткени мындай болду да, 2010 Ош окуясы болуп кетти. Апрель, май беле, эсте жок. Негизи эле искусство институтунан мага деген ошол Фируза менен чогуу Фируза актанын келинчеги деп чыгып калат да. Фируза менен сүйлөшүп жүргөндө баардыгы каршы болчу. Мен группалаштарым да канча бизди баягы эметип жүрдү. Балким кызганычтыбы. Бизде бар экен да, мындайчы, сен кыргыздан эле албайт белең деген сыяктуу нерсечи. Анан мугалимдер дагы мен 4-курс катары, 5-курс катары келинчегим анда ал учурда 1-курс болчу, 2-курс болчу. Сабактарын бүтүргөнгө жардам берчүмүн да. Реферат жазып, курсовойдон жардам берип, анан мугалимдер да мага айтчу да, сен эмне ага жардам берип атасың? Өзбектерди Өзбекстанда өздөрү окутсун. Сен ага жардам бербе. Эмне кыласың өзбекке жардам берип? Дешчү да мага мугалимдер элечи. Болбосо авторитеттүү мугалимдер. Эми аттарын айтпай эле коеюн. Сен башка кыз таппай калдыңбы депчи. Анан ошол окуясы башталып кетти. Өзбек менен кыргыздар жанжал, катуу трагедия болбоду эле. Ошол учурда аябай оор болду. Себеби ачык айкын эле Фирузага да айтып атышты, сен жогол, тигиндей, мындай, ал эле, бул эле. Анан ошол күндөрү мен аны кадимкидей эле баягы жан сакчысы болуп калгам да. Көчөгө чыкканда бизди бирөө 2-3 бала аңдып жүргөндөй көрүнө берчү. Менин кайнежемде дагы ошондо аңдышыптыр ошол учурдачы. Артынан аңдып барып анан калып калышкан. Айтор, оор болду. Анткени мен ошондо сездим, мен билчү эмесмин өзбек менен кыргыздардын мамилеси ушунчалык багы эме экенинчи. Ошол окуясынан кийин билдим да. Тескерисинче ошол окуя бизди тескерисинче баягы аябай катуу бириктирди. Анан ошондо түшүндүм, тазалап алдым айланамды дагы. Көптөгөн группалаштарым, көптөгөн курсташтарым менен сүйлөшпөй калган учурлар болду. Достор менен сүйлөшпөй калдым. Бирок ата-энеме дароо эле айткам. Ата, апа, мен кандай уут болбосун, любой uuттан алып калышым мүмкүн депчи. Болбосо сүйлөшүп жүрүм. Профилактикалык сүйлөшүүлөр өткөзүп койсуң да алдын ала. Депчи, анан жакшы эле, Кудайга шүгүр. Болгон ошол учурда бир сыйра оор болгон. Үйдөн чыкпай калганыбыз күндөрүбүз болгон, үйдөн такыр бүгүн чыкпай эле болчу депчи. Бүгүн чыкпай эле болчу эми. Анткени баягы элдин баарынын көздөрү башкача карачу биздичи мындай.
Кайсы учурда кайсы жылдары үйлөндүңөр? 2014. 2014. 4 жыл, 5 жыл сүйлөшүп жүрүпсүңөр анда. 2008-ден баштап сүйлөштүк. 6 жыл. 6 жыл. 2014 үйлөндүк. Быйыл ошол 2024 10 жыл болот. 2014 нике кыйып үйлөндүк дагы 2015 13 февралда мына кече ЗАГСтан алганбыз эмебиздичи. Күбөлүктү. Ошон үчүн бизде 2 дата бар да. 20 сентябрь. Анткени 20 сентябрда үйлөнгөнбүз. Ата-энем дагы 20 сентябрда үйлөнүптүр 86-жылы. Биз да ошол жылы чоң бизде чоң майрам болсун деп 2014, анан 2015. Быйыл 10 жыл болот экен, билинбейли. Кандай болсо да, кандай улутта болсо да, биз Орто Азия болгондо дагы баягында улутташтарбыз. Туугандаш улутташтар. Ооба. Ал мен андан тышкары бир мамлекеттин мекендештерибиз. Мен өзбектердин эмесин, мамилесин жакында эле Катарга барып келбедимби? Ошондо көрдүм. Дохадан көрдүм. Азаматтар. Биз Сауд Аравиясы менен ойногон оюнда өзбектердин барабанын черткен көрөрмандар келип, бизге кошулуп, биз менен чогуу, ар жакта дагы бир 20 чакта өзбектер келип, өзлөрүнүн желегин коюп, бирок Кыргызстан деп кыйкырып атышты. Ошол эле учурда Өзбекстан ойногон күндөрү биздин байкелер барып, аларга да колдоп берип атышты да. Аябай. Ошол жерден билинет экен да, чындыгындачы. Канчалык жакын мамлекеттербиз. Канчалык жакын. Тажиктерге да барып атты биздин кыргыздар. Өзбектер да тажиктерге да барып атты. Биз бирбиз депчи. Тажиктерге да барып атты. Анан ошондой чет жерде бир болуп бири-бирин колдоп атса, эмнеге Кыргызстандан келип бири-бирин колдобойт деген да сөз пайда болот. Өзгөчө аз дүйнөдө да ошондой тенденция болуп атат. Орто Азияны 5+1 деген схема бар го азыр. Мисалы, Кытай менен мамилелер болсун, же Америка менен мамиле болсун, 5 мамлекет бирге алып, бир мамлекетте кылып сүйлөшүү жүргүзөт экен да. Бешөө биримдиктүү сүйлөшүү жүргүзгөндө, кээрки сунуштарда, кээрки договорларда ыңгайлуу нерселерди чыгарып алганга мүмкүнчүлүк чоң болот экен. Эмне дегеним, бир мамлекет катары рынок дагы чоң, эл дагы чоң, экономикалар бири-бирибизге окшошуп кетет. Ошондо бир мамлекет катары кыймыл аракет алатпыз да. Абдан сонун көрсөткүчкө бир жагынан. Болгону убагында биздин жетекчилик үйдөгү жактагылар убагында 90-жылдар эле чек ара маселесин чындыгында бекемдеп катуу чечип алыш керек болчу да, Казакстан сыяктуучу. Мына, могу биздики бүттү деп. Мисалы үчүн бизде мисалы үчүн жанагындай анклавтар бар, ошонун баарына чечилбей калган маселелер болуп калган үчүн эле азыр жаңжал бар, ошондон чыгып атпайбы? Ошол учурда кетирген каталарды азыр биз көрөбүз да, кээде. Менин да бир өлө чоң эмем бар. Травма деп коеюнчу. Аябай чоң травмам бар. Бул мектеп учурунда. Эми элестек эле, нарындан жаңы келсең, классический костюм менен ботс кийип алсаң, бүт бар сени жаман көрөт. Бул эмне болгон? Эми грубо говоря, мырк депчи, мырк деген сөз деле башка нерсе. Ал учурда мырк дечү эмес. Эстелеп айтам. Бирок ошол мырк дегендер бар болчу бирок. Азыр мырк деген сөз көп колдонулбай калды окшойт. Ошол эле синоними. Бул нарындан келди да деп баягы. Анан мындай болду. Азыр күнгө чейин ошону жүрөттөн кетире элекмин да. Ал учурда рекетирство, райондогу система, братан-братчика деген катуу болчу. Улуулар кичүүлөрдү грузтетип, акчага сындырып, рекет менен кичүүлөрдү акчага сындырып, анан мен ал системага мисалы үчүн киргенге деле убактым болгон эмес. Братандар менен чогуу жүргөнгө, конечно, убактым болбойт, эгерде курсагың ачка болуп атса, базарда ишиң болуп атса. Анан көбүнесе ошол бул бизге кирбейт. Бул недостойный дешчү да менчү. Ошол эле өзүмдүн классташтарым, жок, классташтарым деп эле койчу, анткени өзүмдүн классымда окуган кыргыз балдар, Улан, следователь, красавчиксиң сен. Ошолор мени колдоп турчу. Актан депчи. Меркул, тоже красавчиксиң сен дагы. Ал эми параллель класстагы ошол Дастандын классташтары мени мындай классташ катары көрчү эмес да. Эми бул недостойный. Анан мен ГС2га келгенде көп мушташтым да. Анткени нарына жаңы келип атсаң, жаңы мектепке кирип атсаң, күнүгө деп эле коеюнчу, эми ашып кетсе бир 4-5 жолу мушташсам керек, бирок мага как будто азыр күнүгө мушташкандай эле сезилет да. Анан бир жолу мындай болду. Үйдө ал учурда эми аябай уят нерсе болду болуш керек элдер үчүн. Анткени бул буллинг да, азыр эстесемчи ушунчалык билем өлүм келип кетет. Анткени ошол учурда аябай катуу депрессия болгом. Башынан баштап айтып берейин.
Бир жолу үйдө мен эме кылып отургам. Бир столду мык кагып эле столду да жасап отургам. Бир стол жасап отурсам эле кышында стол жасап отурсам эле кошуна балдар келип калды. Алар 92-жылкы балдар болчу. Актан бас жакта рамс башталды бас. Ал учурда биздин Аламүдүн 1-чи мектеп менен Бакайтадагы 85-чи мектеп, анан Аламүдүн базардагы мектептери кас болчу да бири-биринечи. Бас рамс деп калды. Анан мен жаман оюмда жок, эми бар көрсө көрүп келейин деп, анан жаман оюмда деп койбодумбу. Көрүп келейин дедим. Көрүп келейин деп, анан жанагы столдун бир эмесин, бир бутун ичиме салып алгам, койдумачы. Эми билбейм эмнеге салып алгам, эмне эле келесип экенмин. Салып алып бардым. Барсак толтура балдар. Ошол ГЭС-2дан барган балдар, Бакайтадан барган балдар. Анан мына башталганда, ана башталганда жанагы мушташ согуш. Стенка на стенку. Ана Бакайтан балдарын күтүп калышты биздин балдар. Ана ошол учурда мен 11-чи класс болчумун. Же 10-чу класс белем. 11-чи класс экенмин. Анткени уже бутум операция болгон, бир чыйра баягы мен аксап чуркачумун да. 11-чи класста, кышында. Анан биздин балдар чогулуп калыптыр. Ошо биздин мектептин балдары, 9-чу класстын балдары, 8-чи класстын балдары, 7-чи класстын балдары. Анан 9-чу класстын бир баласы, атын айтпай эле коеюн. Сен эмне келдиң дедим агачы. Сен эмне келдиң деди. Анан мен болбосо баягы мектептин намысын коргойм деп баргам, кыйын киши болуп. Сен эмне келдиң деди. Сен 11-чи класссың, ал 9-чу класс. Мен 11-чи. 11-чи класстын, бирок 9-чу класс менен теңмин да. Же ал 10-чу класс беле? Ал 10 экен. Ал 10-чу класс болчу. Жашың тең 10-чу класстар менен. Сен бир класс сегиресиң. Мен бир класс өйдөмүн. Классы боюнча өйдө, бирок жашым боюнча бир жаш кичүүмүн да. Анан сен эмне келдиң деп калды. Кичине кызуу экен алчы, вино ичип алганбы. Сен эмне келдиң? Айттым, келдим, мектеп үчүн келдим. Десем, жанында 7-чи класс балдар болчу, 7-чи, 8-чи класс балдар болчу. Монун баары сага ким деди да 7-чи класстаргачы. Мындай карап туруп, алар менден кичүү да. Менден кичүү. Братишка дедим. Десем эле баштады. Кандайча братишка? Булар менин братишкаларым, буларды мен тарбиyaлагам. Деп анан мени баягы 2-3 жолу башка көзгө койгулап, жаакка кадыкпыдай элечи. Кадыкпыдай эле сабап кирди мени. Сабап киргенде мен туруп анан мен туруштук бере алган жокмун, анткени алар көп болчу. Анан 2-3 жолу сабагандан кийин 7-чи класс балдарын давай деди да. 7-чи класс балдары келип туруп анан мени сабап башташты. Ар бирөө бир-бирден. Мен жалгыз болчумун. Эчтеке кылган жокмун дагы. Анан мен бутумдагы жаңы эле операция болуп, бинтованный болчу да. Бармагым. Чукай алчу эмесмин. Анан ошентип токмок жедим алардан. Токмок жегичекте эле 85-тин балдары келип калды. Ошол учурда анан бүт бар кыйкырды. Атас милицияга келтат деп. Анан толтура милиция, жаңы голливудский кинолордо эле уй келип калды эле. Бүт бар ар тарапка чуркап качты дагы. Мен баягы төкөрөңдөп аксап баскандыктан мени кармап качты милиция. Ушунчалык ызаландым мен. Ушунчалык ыйлагым келди. Эмнеге дегенде, ушул биздин мектебибиздин типа намысын коргойм деп барсам, өзүмдүн эле мектептин балдары мени сабап кетишти деп ушунчалык ызаландым дагы. Анан эми ал учурда менде эме болду да. Эмнеге ушунчалык несправедливый болуп кетти деп анан милицияга барып туруп эле анан болгон айтып салдым. Аттарын баарын айтып салдым. Мындай, анткени мен ушунчалык эме болуп кетти да багы. Буга чейин эле мектепте өзүң нереба немеса болсоң, жакшы окубасаң, двоечник болсоң, өзүңдүн эле классташтарың, орус балдарын баары сени постоянно гнобить этсе, сени киши катары көрбөсө, майрамдарда сени эч жакка чакырбаса, базардын баласы болсоң, курсагың нормально тойбосо, эптеп акча тапсам деп жүрсөң, анан келип алып сабаса, ошонун баары ошол жерден баягы ичиме кирди дагы, анан ошол жерден эметти да. Жарылыпсың да ошол жерден. Жарылып, анан заявление жаз деди, жазып салдым. Аны ойлонгон деле эмесмин. Болгон ошолорго ыза пайда болгон да. Аларды жазалайын деген эмес, деген деле түрдө эмес, просто блин, за что вы меня так депчи. Анан ошентип бир күндүн ичинде мессага эртеси күнү сабакка барсам эле бүт бары мен сабакка мектептен коридордон кетип барсам, буллинг башталчу. Буллинг, там сен козелсың, сен стукачсың, бүт 6-чы класстан баштап 11-чі класска чейин бүт бар, кыздары дагы, балдары дагы. Анан билбейм, ошол күнү суицидке барганга чейин ойлор келчү. Нең Нурайын барып муунуп алсамбы, нең Нурайын бычкага секирип кетсемби депчи. Бирок эметчимин да, блин, апам, жалгыз апам деле ойлочумун ошол учурда. Эмнеге дегенде апам бизди бакты да, анан апамды ойлошум керек да. Атамды негедир ойлоп турмун. Апамды эле көп ойлочумун да.
Анан ошентип кыштан баштап тетиги майга чейин буллинг менен жашадым. Буллинг кандай линейка болобу, талпа турат. Алардын ортосуна өтүшүң керек. Өтүкчөктү сөзсүз түрдө 4-5 сокку жеп өтүчүмүн да. 4-5 сокку жеп дискотекага барып калган учурда эми алаксыйын деп барасың да, балдар чакырса. Бийлеп аткан, бийлегенди деле билишмесин, жөн эле четте турчумун. Ошол учурда деле билгизбей тээп кетет, чаап кетишет. Бир нерсе менен чаап ишет, тээп ишет. 7-класстын, 8-класстын, 9-класстын балдары. То есть буларга жана 10-класстын баласы бүт бары эме берген да, кандай десем. Мына актанды ушинтикле деп команда бергендей да. Бул биздин баарыбыз сатып салды, актанды ушинтикле депчи. Анан кийин ошол 10-класс баласы 10-класстын ата-энеси үйгө келип кечирим сурап атты, заявление алып койгула депчи. Заявление алдык. Алган күндө деле баягы нерсе токтогон жок. Таптакыр токтогон жок. Ошентип мен аябай чүнчүп кеткенмин, жестко чүнчүп кеткенмин. Ушунчалык айтып атпаймынбы, суицидке баргы чакты. Анан дастан деле не демек элем. Ал эми поддержкасын берет үйдөн, бирок аны деле чүнчүтүп коюшту да классташтарычы. Энеңди жөндөбөйсүңбү депчи. Бул эмне кылган эми? Бул недостойный бала да депчи. Жанагы эме болгон да, слово пацанадагыдай. Отшили меня. Отшивать этип башкан. Бирок мен алардын кайра ошолордун эмесине кирем, кайра эле мен нет, я достоин. Давай, эмне кылышым керек деген сыяктуу деле менде эме жок болчу. Анткени мен билчүмүн алардын жолу начар экенин, жаман экенинчи. Анткени рекетирство, бирөөнөн жөн акча сураган сыяктуу нерсе, груз теккен сыяктуу нерсе бар мага. Мындай башкача көрүнчү. Жек болчу нерсе. Бул что это дечүмүн да. Анан Кудай жалгап 11-класс экенмин, 11-класс эптеп бүтүп анан институтка тапшырып, ал жактан жаңы достор таап, ошол жактан кайра ачылып кеттим да. Кайра ачылып, кайра баягы актан, чүнчүп кеткен актан аябай мындай жаркыраган актан болуп чыкты. Себеби мага ишеништи да мугалимдер. Сен жакшы айтып турбайсыңбы? Сен кыйын актер турбайсыңбы? Барганда эле староста болуп шайлап алыштым мени. Староста болдум, 30 баланы карачумун, болбосо өзүм 16-тамын, 18 жаштагы балдарды карапчы. Ошол жерден анан жылдызым жана баштады. Ушунчалык өзүмө ишенич пайда болду. Жакшы кыйын бала боло баштадым, өзүмө ишенген. Азыр, мисалы үчүн, эстесем, ошол жердеги балдардын баардыгы кыйратпаптыр. Мен билгенден бир баланы атып кетишти. Бир бала түрмөдө азыр. 2-3 бал ошол жактагы мага кыйынмын деген балдардын көбүнчөсү бандит болуп кетишти. Ошол системада сени баягы бастырган болду. Ооба. Мен угуп калам да. Мен анткени бөлөлөрүм ошол жакта жашайт да. ГЗБда. Актамайке билесизби жана баланча деген баланы эстейм да. Эми жүрүп так бар да. Ооба, өлүп калыптыр дейт да. Аны атып кетишпедиби депчи. И грех и смех. Анан мен бир четтен эметип калдым да, эми. Бирок ошол учурдагы балдар азыр көбүнесе баягы мага чалышат. Актан кандайсың? Бул мен, условно говоря, бул мен Азамат. ГЭСовский бала, таанысыңбы? Менчи 92 деп. Ооба. Ошо биз той берип эле дейт да. Бизге скидка алып койбойсуң дейт да. Анан эмне демек элең? Баягы мен эме экенмин, как его там, кек сактап эткенмин. Аларга көп эле кызмат кылдым, балдаргачы. Тойлордон кезигишип калганда деле аларга чын жүрөгүмөн өткөндө деле корпоратив болду. Корпоратив, жаңы жыл корпоратив. Анан корпоративден компаниялар келип алып, антрак учурунда баягы ыр заказ берет да. Ыр заказ бергенде 500 сомдон алышат да, баягы диджейлерчи. Ырды алып туруп мен, баланча компаниянын, баланча жетекчисинен кийинки ыр десем элдин баары деп анан бийлешет да. Ошол анан ГЗда чоңойгон бир баланы көрүп калдым да, анан ал менен жылуу учурашып анан жөн эле өзү атыман баягы. Балким бул баягы эми травма да. Мени кыйын деп ойлошсун деген сыяктуу же болсо, азыр мен авторитетим бар, мени кыйын дегилечи деген сыяктуу. Анын атынан 2-3 ыр берип койдум, ал өлө довольный болуп кетип калды да, мисалы үчүнчү. Анан кээ бир тойлордо жолугуп калганда аларды чыгып алып мактап коем. Ол жигит мен тааныйм бул, короче, деп мактап коем да. Балким ошол багы кичинекей кездеги травма, типа мени жаман дебегилечи, мен негизи жакшы элемин. Мен ошондо негизи стучать этпейт болчумун, мен казилтеп кетип болчумун, просто силер баарыңар мени сабап кеткенсиңер деген сыяктуу нерсе азыркыга чейин калып калган да.
Көчөдөн жолугуп калсам деле мен аны тутуп, мен сени тааныбайм деп кетип калсам деле болот азырчы. Сен ошондо шакал болчусуң депчи. Жок, антпейм да мен. Кандайсың деп тескерисинче ага жакшы мамиле кылып, жагалданган сыяктуу. Бул ошол травма калып калган менденчи. Ошол учурдан. Анан кийин эле мен баягы тамашоодон анан актер болуп чыгып, анан эметкенден кийин анын баары келип алып, азыр мамилеси башкача бүт баарыныкычы. Баягы нерсе жоголгон. Бирок Россияда болобу, Казакстанда, Кыргызстанда болобу, именно буллингден жанын кыйгандар көп. Кыздар болобу, балдар болобу. Жанагы балачы эң негизги баягы сен эң башында баштап сен эмне келип алдың деп. Аны деле каза болуп калды деп уктум. Бул ошол системанын ошол кандай дедовщина системасы болуп, кандай система болуп калды? Дедовщина анан бир болбогон районский система. Районский системанын дедовщина эмеде да, аскерде да. Болбосо болбогон эле система ошол дедовщина алып келип ашкан да. Бири-бирин груз этип, мен билбейм, мен таң калам. Пацанская система, пацан деген. Балким ошол учурда бизге дин дагы көп келдек болчу да. Дин жайылы элек болчу да. Анан кийин эле жайыла баштабады акырындан. Балким ошондо дин керек болчу бүт баарына. Могу туура эмес дегенгечи. Могу туура эмес кылып атасыңар деп. Кыскасы ушундай бир жүрөттө калган травма, муну эч качан эчкимге айткан эмесмин. Эч качан бир дагы интервьюда, бир да жерде, бир дагы досума да айткан эмесмин. Келинчегиме да айткан эмесмин муну. Эч кимге, анткени могу жакта калып калган. Бир мектеп сени булт этип атса, бардык классташың, бардык чөйрөң. Кичинекей балдардан бери келип булт этип атса, Актан байке, сен уже байке дебей, сен братан эмессиң, сен козёлсуң деп. Кичинекей балдардан бери булт этип атса, анан баягы Кудайга шүгүр ошол учурда мени шайтандан жетелеп кетпегенинчи. Айтып атпаймынбы, суицид деген мага көп келчү. Аябай көп келчү. Анткени же тияктан жоксуң, же бияктан жоксуң, же окууну кыйратпайсың. Базарда деле баягы иш. Мектепте классташтарың бул болсо. Кыскасы эме да, кандай десем, ал күндөрдү эстегим келбейт. Болгону көптөн бери баягы ушуну бир күнү айтам деп жүргөм да. Буну деле көрүшөт ошол балдар делечи. Арасында бар да 2-3. Азыркыга чейин жазышат. Актан кандайсың деп. Бирок билинет да сөздөрүнөнчү. Баягы нерсе калып калганычы. Баягы жакындай албай, бул баягы Актан да депчи. Бул баягы Актан да деп калып калган да балдардын көбүнчөсүндө, ошол райондогу системада. Өзүм классташтарым, мисалы үчүн жанагы айтпадым, балдарым. Алар менен жакшы, жолуккан жерден прям жакшы. Кыргыз балдар. Орустардын арасында мени ошол кыргыз балдар мени коруп турушчу да. Кандай десем, буга тийбегиле депчи. Алар билишчү мен кандай жашаганымды, кандай жашоо өткөрүп атканымды. Анткени виньеткага деген сүрөткө мен апамдын свитерин кийип келип түшкөм да, башка свитерим жок болчу анткеничи. Розовый свитер. Женский свитер менен түшкөм виньеткага. Калгандары бүт бар костюм менен келип атса. Анан мен эмнеге аттестатымды жалаң 4 кылып жасай албай калгам. Мен менен чогуу жаман окуган балдардын баардыгы отличник болуп чыккан да аттестат мененчи. Көрсө алар акча бериптир. Менде элементарно 400 сом жок болуп калган. 400 сом жок болуп калган да. 400 сом мен аттестатымды чечип койгон да. Ошол 3 болгон көбү. Мен сурасам кийин 400 сом экен. 400 сом бергенбиз дейт да мугалимдерге. Баардыгына класс жетекчиге 400 сом бергенбиз, анан биздин баары аттестатты ушинтип койгон депчи. 3-тү 4кө өзгөртүп чыккан. Ошол. Анан мектеп учурунда мисалы үчүн менде көп сүрөттөр жок, анткени акчабыз жок болчу. 20 сомдук сүрөттөр болчу, баягы сүрөккө чөсүн да баягы. Эмегечи, майрамдарда чөсүү. Анан акча маселесине келгенде эле менде жок деп эле калып калчумун да. Ошон үчүн багы мен өткөндө да Инстаграмда сурагам классташтарыманчы, сүрөттөр болсо мага берлечи, азыр сатып алайын. Мага эметен миллион сомго сатып алам депчи. Азыр менде акча бар депчи. Кыскасы ушундай, муну айта албай жүргөм. Көптөн бери. Көптөн бери дегенде ошондон бери. Канча ошондо 20 жылдан бери. 20 жылдан бери айта албай жүргөм. Агынан жарылдым десем болот. Айтышым керек болчу, эми жеңилдеп калам деген ой бар. Анткени бул ичтеги бир эме болчу, жара. Мен ошондо эми көп эле өкүнгөм чындыгындачы. Ошондо жазбай эле койсом болмок заявление. Ошондо жөн эле койсом болмок. Же рамсага барбай эле койсом болмок. Барбай эле койсом болмок. Ары жагынан караганда негизи системасы да туура эмес экен эле да.
да система тура эмес. Ал жакса ким билет, андай болбогондо сен балким ошол системага сиңип, ошол системанын бир мүчөсү болуп, ошонун келечегиң башкача болмок экен беле. Балким эми билбейм, негедир мени сабаганга балдар көп болчу. Ошо ГСДОдан. Актанга ким чыгат десе, толтура балдар чыкчу да. Мен болсо эми мен деле давай эми мушташалы деп мушташа кетчүмүн. Анан бир эки жолу бычак менен келишкен. Бир эки жолу бычак менен келгенде мен айтчумун, жок мен чыкпайм, кечир куп алат, чотто не то депчи. Ошол бычак менен келген бала кийин ошону атып кетишти. Кийин багы ошол чоң окуя болду. Атып кетиштир деп анан мен таң калдым. Неге? Анан көрсөм, билбейм. Эмне атып кетишкен? Негизи ал жакшы болчу. Аябай жакшы болчу. Болгону система жеп кетти да анчы. Азыркы учурда сен бул нерсени айтып бергениң бул өзгөчө бир чоң бир эрдик жана бул салым го дейм да. Бул нерсени уккандар негизи системаны азыр бул системаны билбесе керек эле. Сериалдардан ушундай өзгө уникалдуу өзүңүн жашооңдо өткөн айтып бергендерден мындай билип атышат да, кандай учурлар болгон экен эле, кандай системалар болгон экен эле. Бирок азыркы учурда үй бүлөлүк жашооң, бала чакаң, кылып аткан жумушуң, бул жакта миссияң дагы бар экен, страсть дагы бар экен, предназначениең дагы бар экен, профессияң дагы бар экен. Баягы икигай деп айтып кетчү мага хейтфул болор эт, бирок ошол икигайдын 4 сферасын тең жапкан кезиң экен да. И жакшы менен бактылуу учурда кайф менен жашап аткан учуруң. Анткени мен азыр классташтарымдагы кандай десем, баягы достор болот го, кан достор. Менде жок да кан достор. Анткени нарында калып калган, бирок ошо нарында эле калып калган да. Азыр кес-кесте жазышып калабыз, нарындагы досум депчи, бүт ошо ойдон эле калат да. А көбүнчөсү кан достор болот го, кичинекей кезден бери чоңойгон, анан менин андай достор жок, классташтарым да жок, райондон чоңойгон досторум да жок. Анан бул азыркы актандын эң башкы досу, эң башкы өнөктөшү, эң башкы кандай десем, партнеру бул менин келечегим эле го дейм. Эми албетте адамзаттарды албаганда, жараткан сенин досуң болуш керек, анткени эч ким сага ишенбей атса дагы сени колдоп турган бирөө эле жараткан болот эмеспи? Эми ал дин маселеси ал башка тема болгону, ошо келинчегим менин досум да азыр. Кеңешим дагы, мотивация бергеним дагы, тамашоодо дагы, мисалы үчүн учурунда биз утулуп калган күндө дагы келинчегим силер мощный чыктыңар, зато аябай сонун ырдадың деп мага дем күч берип койчу да. Башкаларды жок, алардыкы вообще не смешной болду. Сеники мощный болду деп. Анан азыр дагы ар бир ийгилигиме келинчегим ушунчалык сүйүнүп турат, ушунчалык колдоп турат, анан багып берип турат да. Сен мону туура эмес кылып атасың. Башыңды оорутпай эле койчу депчи, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн бир гана келинчегим досум, анан калгандары жөн эле баягы кесиптештер, чыгармачыл достор. Кан досум жок, бир чыгармачыл достор, кесиптештер, кино жагынан достор. Алар деле жакшы. Алар деле аябай жакшы. Чогуу көп жерге барабыз, көп жерден эс алабыз дегендей. Болгондо кан досум жок. Чыныгы кан досум болот, кандай жок. Дастан мен кан досум. Анан көп эле учурда эмеге чейин жеткичү эмесмин, милицияга чейин. Өткөндө деле велосипедин урдап кетишти биздин подъездден. Велосипедин урдап кетишип, анан экинчи жолу урдаттым да. Биринчи жолу милиционерлер таппай калып, ошо ойдон таппай коюшкан да. Анан экинчисинде эле бүттү, велосипедди качан табышчу эле деп башымды оорутпай, баш көзүмө садага, ким урдап кетсе, демек ошого керек болгондур. Ошону сатып, ошонун акчасына керек кыла берсин, мен жүрөгүмдү ооруткан жокмун. Болбосо кымбат велосипед, 60 000 сомдук велосипед болчу, анан башымды ооруткан эмесмин. Бир күн кайгырып, анан экинчи күнү унутуп калгам да. Анан где-то бир жумадан кийин, 2-3 күндөн кийин мага чалышты. Ассаламу алейкум, мен баланчамын, следовательмин, бул родуга келе калгыла. Сиз велосипед жоготтуңуз беле? Жоготконмун. Кантиптыңар десем, көрсө алар көптөн бери велосипед урдап жүргөн балдар кармашыптыр дагы. Алардан сурашса, мына бияктан алгам деп биздин баягы эмен районду көрсөтүп бериптир. Жетелеп келсе, биздин подъездди көрсөтүптүр дагы, анан биздин кабатты мына могу этаждан алгам деп көрсөтүп бериптир да. Анан алар милиция рандомно эле эшиктерди тыкылдатып, силер велосипед жоготкон эмес билеңер депчи. Анан ал учурда мен эмеде болчумун, шаарда болчумун, келинчегим ачып, ооба жоготконбуз деп анан менин номеримди берип коюптур. Анан чакырышты. Барсам, 2 бир тууган отурат, корейстер экен.
мен билген эмесмин корейец экенинчи. Кебетесинен кыргыз эле көрүндү да. Экөө бири-бирине куюп койгонго окшош. Аларга кыйын боло баштадым. Силер эмне, силер бурдаган. Жаман типсиңер го десем эле экөө унчукпайт мен жалдарган көздөрүмөн карап. Булар корейец эчтеке түшүнбөйт дейт. Анан орусча баштадым. Болгон эмемди чогултуп туруп. Неге аны өздөрүнөн сурадым. Неге урдатыңар? Силер урдап атканда мындай силерде мындай совесть бир нерсе кылдыбы десем экөө тең мени карап жок дейт. Көнүп калыптыр. Анан велосипедим каякта десем, Аламедин базар жака бирөөгө сатып ишиптир. 3000 сомго, 60 000 сомдук велосипедди 3000 сомго сатып ишиптир. 4000 сомго беле. Анан сатып ишиптир дагы, анан эми актамай экенсиз, велосипедди өзүңүз алышыңыз үчүн буларга заявление жазышыңыз керек деди. Типа меники жоголгон. Прошу принять меры деген сыяктуу заявление. Мен жаздым деле келген эмес, анткени тети мектеп учурунан калып калган жүрөктөчү. Буга мындан кийин толтура убакыт мен эме болду. Мүмкүнчүлүк болду. Буга жазыш керек болду. Анан жо ал эркечиликке жаппайт деп буга чейин жазган эмесмин. Анан ошондо жазгам, эми майла жок. Велосипедимди алып калайын депчи. Сиз жазып кое бериңиз деди, жазып кое бериңиз. Анан велосипедиңизди табылгандан кийин кайра встречни жазып коебуз, буларды кое берип коебуз деди да. Булар эми соттогондо эмне булар кичинекей балдар экен. Деп анан жазып, анан Инстаграмга чыгарып, следовательдерди разычылык билдирип чыгарып койсом, толтура киши жазбады мага. Уай сен деген заявление жазып, болбогон нерсе туура эмес, анан эркечиликке жаппайт, анан ал эле, бул эле деп толтура киши жазды мага. Анан аларга түшүндүрдүм, ушундай экен. Мен жазбайт деле болчумун, башымда деле ооруткан эмесмин. Болгону мыйзам ушундай экен, жазыш керек экен, алыш үчүн. Анан кайра анан эң кызыгы аларды эки баланы кое бергенден кийин кичүүсү го дейм, кичүүсү муунуп калыптыр байкуш. Бир 2 жуманын ичинде эле кайра мага ошолор айтышты да. Баягы велосипедди алгычакты баягы иш жүрүп атканда мени чакырып турушту да. Анан 1 жумадан кийин барсам, мунун тиги практикасы өлүп калбадыбы дейт. Эмне болуп десем, ушинтип эле мне жить надоело деп өлүп калды дейт. Айми дедим, кече эле отурбаду эле мотурайып. Десем, мен булардын жашоосу ушундай деп койдум да. Булардын жашоосу ушундай. Булар көнүп калган. Кайгырганын кереги жок. Анан улуу экесинен сурасам, а мне что делать? Я тоже, наверное, пойду деп койдум. То есть мен деле өлөм го деген сыяктуучу. Бул менен эмнени айткым келди? Жанагы ошо кылмыш дүйнөсүнө кирип алган киши түрмөдөн чыгып эле кайра бирдеме кылып кайра түрмөгө отурачак го. Баягы көнүп калышабы же бир кирип алгандан кийин шайтан мойнуна илип алып аягына чейин чыгарабы айтор. Башка дүйнө экен да. Азыркы учурда, азыркы жетишкендиктериң менен, азыркы акыбалың менен ушундай бир мүмкүнчүлүк болгондо, ошол өзүңө эле ошол учурга кайталып туруп өзүңө бир айта турган сөзүң болгондо кайсы сөздөрдү айтмаксың? Баары өтүп кетет. Болгону жанагы заявление жазбадым экенмин. Ушуну жөнлөбөй демекмин. Мейли сабашып турам, жөнлөбөй демекмин. Бирок бул күндөрдө менде просто эме болчу да. Мен силерге бир нерсени айтып коеюнбу? Орусча сөз бар го. Чтоб вы понимали, насколько нам было тяжело, апам мынтип эл ачуу да. Апамдын достору жолугуп калчу да. Жолугуп калып анан ушу балдарым менен сыймыктанам десе, ушу балдарымдын неберелерин көргүм келет десе, апам ушунчалык карызга батып кеткендиктен жок дечү да апамчы. Мен азыр эле өлүп алгым келет. Мен эчтекени көргүм келбейт. Азыр эле өлүп алгым келет. Мен десе, тиги достор айтып экен. Кантип эле мен балдарымдын неберелерин көргүм келет. Мен балдарымдын жетишкендиктерин көргүм келет десе, апам жок, мен карыздарым көп, мен азыр эле өлгүм келет деп айтчу экен да. Ал учурда мен аны түшүнчү эмесмин. Мен баламын да. Менга футбол болсо болду. Футбол көрсөм болду, ойносом болду. Counter Strike ойносом болду. Ошол мен алаксычумун да. Counter Strike, футбол болду. Эптеп сууга түшсөм болду жайында. Анткени сууну жакшы көрөм. Балким кичинекей кезден калып калган. Чөгүп кеткенимчи. Анан апамды мына ошон үчүн да мен бала мындай жаштык кылып түшүнчү эмес экенмин да. Канчалык деңгээлде депрессияда жүрөт. Апам деле катуу депрессияда жүргөн да. Баланча 1000 сом, 100 000 деген ал учурда эми акчанын күчү башкача болчу да. Ошончо карыз болуп кеткен, анан кантип азыр мисалы үчүн өзүм сооруп, ошондо эмнеге мен
апама жылы сөз айткан жокмун, эмнеге баары өтүп кетет деп мындай жобуштуккан жокмун, эмнеге кичине болсо да жардам бергенге аракет кылган жокмун деп ойлой берем дагы. Анан азыр кандай мүмкүнчүлүк болбосун дароо эле ошо апамдарга алып барып берем да. Үйгө бир нерсе болуп келип калса же кичине акча болуп калса дароо эле алып барып апам эмне кыласыз ошо кылыңыз. Карыз албаңыз, бирок эч кимден карыз албаңыз. Азыр канча карызыңыз бар, баланча меңиз төлөп салыңыз. Андан тышкары меңиз мону. Апам бүт баарын бергим келет. Болгону менде азыр бизде фундамент болгон жок да. Азыр көп балдардын фундаменти болгон. Фундамент деген элементарно эмне? Алар студент кезинде же мектеп кезинде алардын үйү бар болчу. Алардын жетишкен жашоосу бар болчу. Жебегенде жешкен, мисалы үчүнчү. Ата-энеси колдоп турган, колунда бар болчу деген нерсе бизде жок болчу. Ошондуктан бизде фундамент жок болгондуктан мына ушул күнгө чейин биз үйлүү болобуз деп тытындык да. Тытынып анан азыр дагы мисалы үчүн мен үйлүү болсом дагы ал үйдүн карызы бар мисалы үчүн. Баланча миллион сом карызмын азыр. Кредит түрдө жабылыш керек. Кредит сыяктуу. Бир кишиге карызмын да. Анан балдарым бар. Мисалы алардын окуусу, жүргөн турганыбыз ошонун баарынан анан ашкан учурда анан апамдарга чуркап барам да. Муну көтөрүп алчы, ушундай депчи. Эгерде телегейим тегиз болсо мен деле апамды тече алып баргым келет, мен деле бияка алып баргым келет. Анан көп эмелер эмете берет, эмне деп койчу эле, жаза беришет да. Мисалы үчүн келинчегиме бир белек берип калсам же келинчегимди рахмат балдарым үчүн деп калсам, сен ушул сөздөрдү апаңа айттың беле депчи. Сен ушул сөздү эми билин. Кандай десем? Ооба, апа деген биринчи орунда. Мен келинчегиме деле айткам, апам биринчи орунда. Үйлөнгөндө делечи, апам биринчи орунда, ата-энем биринчи орунда. Андан кийин сен, андан кийин балким балдарым. Бирок азыр мен балдарыма тарбия берип аткан, балдарымды төрөп багып аткан, азыр деле мисалы үчүн кызыбыз 3 айлык, күнү түнү уктабай аны көтөрүп жүргөн келинчегим, анан эмнеге келинчегиме деле жакшы нерселерди арнасам болбойт. Апам мени түшүнөт деп ойлойм да. Апам деле анткени эне болгон. Апам деле убагында келин болгон. Апам мени түшүнөт. Баардык жакшы нерсеңди ушу келинчегиңе бер, келинчегиңе арна деп деле айтат магачы. Өзүңөрдөн аштыбы деп айтат да, бир нерсе көтөрүп келсем. Өзүңөрдөн ашкан, өзүңөргө карагыла дейт да. Биз силерге разыбыз, бирок өзүңөргө карагыла дейт да. Эми апам аябай түшүнүктүү адам. Ошондуктан мен жанагы адамдарды түшүнбөйм. Жанагынтип айткандаргачы, эмнеге сен ата-энеңе ушундай кылдыңбы биринчи? Мындай болду. Египетке барып калдык эс алганы. Эки балабызды көтөрүп алып бардык. Болгону ал Египетке барган эс алуубуз бизге бир тур компания, тур фирма жакшы шарттар менен берип калды да. Силер блогерсиңер, бизге ошол жактан видео тартып келгиле, анан силерге арзан болот деп, бир топ эле арзан болуп барып келгенбиз да. Анан Египетте жүрүп ошол жактан влог киргизип атсам, толтура комментарийлер. Биринчи ата-энеңди алып барбайт белең, биринчи апаңды алып барбайт белең. Эми Кудайым буйруса дейли, Кудай буйруса, анын баары албетте алды да. Болгону балким ошол адамдардын өзлөрүнүн эмеси бул, кыялы, максаты. Биз аркылуу чыгарып аткандар да, балкимчи. Балким алардын өзлөрүнүн колунан келе элек азырынча. Колунан келген адамдар антип айтпайт экен көрсө. Колунан келип ата-энесин алып барып койгондор эч качан антип айтпайт экен. Анткени алар билет канчалык кыйын, канчалык ошол ата-энеге кызмат кылуу деген оор нерсе. Анткени сен эки фронттосуң, ата-энең, биякта келинчегиң, балдарың. Тапкан акчаны алып келип туруп, мен сөзсүз түрдө келинчегиме айтам, муну үйгө, үйдүн карызына, муну балдардын окуусуна, муну андан кийинки балдардын окуусуна, биз 4 бала ар бирине бөлүшүп чыгабыз да. Андан кийин ашса анан өзүңө дейм да. Андан кийин ашса анан өзүңө, өзүбүзгө. Андан дагы сырткары ашып калса, анда мен дароо эле көтөрүп барып атамдарга берип салам. Сон жашоонун баягы кыйынчылык жактарын өтүп, баягы эң оор жактарын айтып бердиң. Сага рахмат, абдан мындай кызыктуу жана уникалдуу өзүңдүн жеке жашооң жактан эч кимге айтпаган нерсеңи айтып бердиң да. Бирок эң баягындай кыйынчылык учурдан өттүк. Азыркы мына дагы бир суроо. Биринчи балаң төрөлгөндө кандай сезимдер болду? Кандай болду? Ошол жагын мен бир аз мен эмекемин. Мен негизи баласак эмесмин да. Негизи буга чейин баласак эмесмин деп койдум. Баласак эмес болчумун негизи. Көчөдөн болобу, тойлордон болобу кичинекей балдарды көрүп, алардын ыйлап атканын, тентек кылып атканын көрүп аябай жиним келчү. Эмне болуп карабайбы депчи. Машукадан кетип баратып, биринин баласы ыйлап атса, эми токтотпойбу, соротпойбу деп аябай жаман көрчүмүн да. Анан балам төрөлгөндө, эми 26 жашында экенмин, 26да акыл эс кирип калды, токтолуп калды дейин десем, анда деле жаш бала болчу экенмин, анткени тамашоо учурда
тамаша учур. Анан балам төрөлгөндө эми бала төрөлдү. Мында мен де баягы о деп эме деле болгон эмес, сезим деле. Канча жаш эле? 26. 26 жашында. Балам бутуна туруп кас-кас басып анан ата дей баштаганда ошондо пайда болот экен жанагы аталык мээрим, аталык сезим. Ошондон кийин мен баардык нерсенин баарын балдарга арнап калдым. Баардык нерсенин баарын. Азыр мисалы үчүн мен өзүм убагында сникерс, киндер сюрприз дегендер мен үчүн кандай адамдар сникерс жейт дечүмүн да. Вот кандай адамдар банан жейт дечүмүн да. Азыр балдарыма мен алардын эчтеке аябайм. Көбүнчөсү айтышат баягы көп туруп саласыңар анан ал эле бул эле. Жок, кандай эмес эми. Балаң каалап аткан нерсени алыш керек да. Мисалы үчүн ал кичинекей бала, анткени ал ашып кетсе 5 жыл жашап атат бул жашоодо. Сен 35 жыл жашадың дагы анан көп нерсени көрдүң. Билесиң. Ал көп нерсени таткысы келет. Ошон үчүн мындай болду. Биз мисалы үчүн жаңы жылды майрамдабайбыз да. Жаңы жыл биз үчүн балдарым деле билет, Аяз дагы ишенбейт деген сыяктуу. Баягы апасы дагы ушундай жакшы нерселерди айтат да. Биз бул биздин майрам эмес. Биз 5-күн сайын атаң бизге мындай алып келип берип турат деп ушундай сыяктуу жакшы нерселерди айтып турат. Анан өткөндө мындай болду. Биз кичинекей кезде жаңы жылды аябай күтчүбүз да, эми баягы Советтер Союзунан калган майрамда. Күтүп анан салют болот го. Салют албай калсак атам бизге трагедия болчу да. Эмнеге салют жок bizde? Эмнеге биздин үйдө мандарин жок? Эми анда деле ооручул болчу 90-жылдары. Өткөндө мен атайын 3 салют сатып алдым. Атайын 3 салют. Просто мен балдарым ошол эмоцияны көрүп көрсүнчү баягы. Салютту кармап турган эмоция деп. Жөнөкөй күндөрдө эле. Андан жаңы жылдан кийин январдын ортолорунда го дейм. Биз эмнеге муну жаңы жылда аткан жокпуз деп атпай. Биз атпайбыз, биз вчо. Эмнеге аз айтып атабыз анда? Анда биз жаңы жылды тособуз деп. Алардын суроолору 3 бурчтук болот го. Айттым, сезгилечи ушул нерсе, бул сонун нерсе деп турган. Карматып койсом өлө жыргашты. Атып атканын көрүп алып, ами жанан. Ушундай нерселерди аларга бергим келет да. Ошон PlayStation деп калып өткөндө балам анысын деле алып бердим. Мен ойночу. Мен өзүм убагында Sega-га жетпей калгам депчи мисалы үчүн. Анан кичүү балам велосипед сурап калды. Анысын эле сатып бердим. Велосипед сага элеби? Велосипед. Мен өзүм кичинекей кезде велосипед тепкен эмесмин өмүрүмдө. Велосипед мен кошуна бай балдарда эле болчу. Деген сыяктуу. Анан мындай балаң үчүн жашап калат экенсиң. Анан бала сак эмесмин деп калбадымбы? Мен бала сак экенмин көрсө. Бирок өзүм балдарыма аябай жакшы көрөм. 3-өн 4-өн тең. Ушунчалык жакшы көрөм. Буга чейин өмүрүмдө бирде баланы кучактап өп көргөн эмесмин. Азыр балдарымды жата калып, баса калып, таскасын чыгарып байкуштардын. Анан көрсө балдар сага көп стимул берет экен, мотивация берет экен жашаганга, акча тапканга. Эргүү берет экен. Дагы эмне берет? Көп нерсе берет экен. Бала деген чындыгында анан эме да, 4 балабыздан төрөлгүчөктү. Ар бир ата-энеден сураш керек экен. Ар бир ата-эне эме деп кандай десем баягы кайненелер же болбосо жанында жүргөндөр уулду болгула же болбосо эми кызды болгула. Кыз деген жакшы, уул деген жакшы. Качан төрөйт аялың деген сыяктуу суроолорду берип атат го нетактичный. Таптакыр элечи анан. Ошолордун баардыгына мындай түшүнүк киргизиш керек да. Туугандар, силер биринчи кезекте ошол баланы Кудай берет. Ошол Кудайдан сурагыла. Дени сак 12 мүчөсү толук бала берсин деп сурагыла. Неважно, кызбы, эркекпи. Бала деген андай жыныска бөлүнбөш керек. Анткени бала деген бала. Аны сен тандабайсың, аны Кудай берип атат. Болгону эң башкысы дени сак. Эми анткени азыр көрүп атпайбызбы? Көп эле практикада көп эле, мисалы үчүн мен өзүмдүн деле туугандарым арасында көп. Башкача ден соолугунан башкача болуп төрөлүп калгандар, эми албетте Кудайдын буйругу анын баары. Болгону жанагындай нерселерге таң калам да. Сен эми мисалы үчүн бизге көп эле айтышты. 3 эркектен кийин эми кызды болгула. Эми кыз төрөгүлө. Фируза эми сен кыз төрө. Эми өзү төрөп атса, конечно, өзү төрөмөк да. Эми өзү ичинен кыз кылып алса, эми өзү эми Кудайдын бергенин аларга түшүндүрө албайт экенсиң. Болгону айта кетчү нерсе, менин өзүмдүн жеке жашоомо болгон коркутуулар болгон да эми. Коркутуулар болгондо ошол учурда балдарымды ойлодум. Яктан жөн жүр деп. Эми мен деле көп учурда ошол эле Атамбаев учурунда, ошол эле Жээнбеков учурунда, ошол эле азыркы Садыр Ногожоевич учурунда деле коомдо болуп аткан көп маселелерге мен курч реакция кылам. Курч. Эмнеге мынтип атасыңар? Эмнеге желекти алмаштырдыңар? Же болбосо эмнеге тиңдей мындай?
ал туура эмес да, бул кишиники туура эмес деп айта берем да инстаграмданчы. Ошондуктан кээде коркутуулар болуп турат. Эми бул ачык эле сөз. Муну кийин да шашпай, таптакыр шашпай бир интервью берем. Кенен чонон. Сон актан абдан сон маек кылдык. Бул подкаст гибриддик түрдө бир жагынан интервью дагы болуп кетти, же маек дагы болуп кетти. Кызыктуу, кандай десем, собеседник деп коет. Маектеш болуп калабы кыргызча. Сон маектешкенсиң. Рахмат. Ар бир болгон көз караштарга дагы өзүнчө үлгүлөрүң бар экен да, жашоодо өткөн. Азыркы ушул подкастты жыйынтаганча балким бир месседждер бардыр, балким бир каалоо тилектериң бардыр. Ошол месседждерди биздин эркин камера, эркин микрофон деп койлу, ошого бир айтып койсоң, ошол менен буюрса жыйынтыктасак деле болот экен маегибизде. Бул деле жашоо экен да. Ар бир адам өзүнчө тарыхта, ар бир адам өзүнчө китеп. Ар бир адамдын өзүнчө уникалдуу окуясы болот. Болгон ошол окуялардын баардыгына туура жыйынтык чыгыш керек ар дайым. Ар бирөөнөн кийин сабак алып туруш керек да, ар бирөөнөн. Мен балким кечээки каталарымды кетирбегенде бүгүн акылдуу болбойт болчумун. Бүгүн ката керсем, демек эртең акылдуу болом деген сыяктуучу. Анан биринчи кезекте албетте бизге ушундай ырыскы берип аткан, ден соолук берип аткан жаратканыбызга ар дайым шүгүр келтириш керек экен. Эң башкысы баардык нерсе, жаман дагы нерсе, жакшы дагы нерсе ошол жараткандан болот. Бүт баары. Анан ар дайым жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып турсак эле биздин коом өнүкмөк. Анан ата эне биринчи орунда. Анан үй бүлөнгө келгенде келинчең биринчи орунда. Андан кийин балдарың. Балалуу болгондо билесиң деп эдимби? Балдар деген сон негизи. Кимде ким ушул кыялдарга жетпей жүргөн болсо, баарыңыздардын кыялдарыңыздар орундалсын. Анткени мен кесиптештерим дагы жетпей жүрүп балалуу болгондорду көрдүм, аябай сүйүнүп атышты. Айтор, кимдин кандай проблемасы болбосун, эми жеңил чечилгендей болсун баардыгыңыздар. Кандай болгон күндөр дагы баардыгы өтөт. Баардык күндөр өтөт экен. Күн тиет экен көрсө, жамгырда жайт экен. Сенин короңго, үйүңө болгону күтүш керек, ишениш керек. Анан жаман жолго түшпөш керек. Жамандыктын арты барды жамандык. Сон, рахмат Актан. Сизге рахмат. Келгениңе, убактыңа. Жана ошондой эле эч кимге айтпаган сыр, травмаң жөнүндө да айтып бердиң. Бул өзгөчө бир пайдалуу бир история го деп ойлойм. Жана дагы деле кээде актуалдуу болсо керек. Биздин поколение, биздин ошол учурдагы дагы бир кыйынчылыктар системасы жана азыркы учурда да балким билип койгондой бир пайда бардыр. Достор, бизде конокто Актан Рыскелдиев болду жана Нурлан Мирзаматов. Бул Мирзаматов влог каналы. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө.